Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштайбыз. Аллага шүгүр, аталарым, апаларым, агаларым, эжелерим деп айтайын жакын көрүп. Кудай Таалам бизге ушундай бир чоң мүмкүнчүлүк бериптир, ыйык жерлерге келип. Мындайча айтканда биз бактылуубуз да. Бактылуулуктун сыры эмне десе, Аллахтын коногу болуп, кече сабакты эртең менен өтпөдүкпү, эң ыйык жерлер. Каабаны карап коюш өзүнчө ибадат болсо, Каабаны карап укташ өз ибадат болуп атса, ушундай Кудай Тааланын ыйык конокторубуз. Аллах Таалам берекесин берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир", ким Аллага жана акырет күнүнө иман келтирсе, 3 нерсени кылсын дейт. Караңызчы. Мындайча айтканда, адам 3 нерсени өзгөчө аткармайынча иманы толук болбойт деп айтылат да. Ошол 3 нерсенин ичинде Кудайы коногу дегендей, "Фал юкрим дойфа", коногун сыйласын дейт. Ат арытып алыстан төрүнө келе турган болсо, жакшынакай конокко урмат көрсөтүп, үйдөн чыгарып салуу, ал кишинин батасын алуу, бул имандуулуктун белгиси экен да, нагызчы. Анан эми Кудай Таала акрамул акрамин, эң берекелүүлөрдүн берекеси, алтафут таифин, бардык бир казына эшиктердин берекеси Кудай Тааланын кудуретинде да. Ошондо айкөл мээримдүү, ырайымдуу заттын коногу болуп келип атсак, анда албетте биз бардык нерсеге жетишебиз. Бирок ошол Кудайдын сый урматынан кээде кээ бир адамдар куружалак калат, качан Кудайдын астында адеп карманбасачы. Ошого Кудай Таалам адеп берсин баарыбызга. Анан зияратка чыгуудан алдын, азыр мен учкай айтам, 7-8 жер зиярат кылынат экен. Анан бул киши автобустун ээси айтып атат, биз 2 жерден гана токтойбуз депчи. Акырын айта беребиз. Зияратта ниет кылалы. О Кудай, азыр мен айтам, ичиңиздерден кайталап турасыздар. Ушул ыйык шаарда ыйык жерлерди зиярат кылганы кетип атам. Ошол жерлердин берекесин насип кыл деп дуба кылыш керек. О Кудай, мен азыр ыйык шаарыңда ыйык жерлерди зиярат кылып кабар алганы бара жатам. Ошол жерлердин берекесин насип кыл. Кайра дагы өмүрүбүз өткөнчө, бул ааламдан өткөнчө ушул жерлерге зиярат кылып келүүнү Кудай Таалам насип кылсын. Мына ушул зияраттын сырлары абдан чоң экен. Адам мындай үйүнүн төрүндө отуруп эле ушундай бир зиярат кылуу менен экөөнүн айырмасы асман менен жердей экен. Үйдө отурганда адам ал нерселерге жете албайт, бирок ушундай зиярат кылып, кадам таштап, ошол нерсеге курбанчылык кылып баруу менен Кудай Таалам сырлар, берекелерди берет экен да. Негизи эми биз бара турган жерлерди учкай эскерип кетейин. Мынакей шофер мырзабыздан, айдоочу мырзабыздан тактап алдык. Биринчи бара турган жерибиз Жабали Саур дейт. Саур деген өгүз деп коет. Өгүз тоосу дейт. Эми өгүз тоосунун зарылчылыгы эмне? Азыр барганда да түшкөндө айтып берем. Учкай билип туруңуз да бара турган жерде. Өгүз тоосу эми илгертеден бул исламга чейин эле ушундай ат коюлуп койгон. Ошо тоонун бир өгүзгө окшоштугу болсо керек, жана башка себептерден улам. Кыргыздар деле билесиз го, ошо бир нерсеге окшотуп туруп анан ат коет. Бул тоонун шариятта, исламда өзгөчөлүгү, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям хижрат деген улуу сапар, дин үчүн көрүлгөн улуу сапар болуп эсептелет. Маккадан Мадинага хижрат кылып журт которуп чыкканда, меккеликтер жалпы биригип өлтүрөбүз дегенде, Азирети Абу Бакр радиаллаху таала анху менен мына ушу Жабали Саурда бир риваятта 3 күн, бир риваятта 4 түн деп келет. Айтор 3-4 күн аралык ушул Жабали Саурда болгон. Тоодо. Ал тоодо чоң баш жагында үңкүр болгон. Мына ошол үңкүрдө бул Меккенин залымдарынан, Меккенин капырларынын кордугунан кутулуш үчүн ошол үңкүрдө убактылуу болуп, андан кийин анан биз келген ушул улуу Мадина тарапка журт которуп кетишкен. Демек, Жабали Саур Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жан шериги Азирети Абу Бакр, Аллах ыраазы болсун ал кишиден, экөө биргеликте 3 күн, ушундай же бир риваятта 4 күн болгон ыйык берекелүү жер. Сиз бул окуяны хижрат деген темадан кенен табасыз. Хижрат темасына токтоло берели, жеткенге чейин айта берейин, жеткенде да түшүп улап кетебиз, Кудайым буйрса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннамал мухажиру ман хажара", чыныгы
muhajir hicrat kılgan adam bir mekenden, bir jaydan bir jayga эле көчүп коюу эмес. Кудай арам кылган күнөөлөрдү таштап көчүү, мына ушул көчүү болуп эсептелет дейт. Демек биз улуу сапарга келдик. Ар кимибиздин өзүбүзгө жараша кемчилигибиз бар. Ар бир адам өзү билүүчүрөөк, ал кайсы кемчилдик сыпат. Ошол нерсени ушул жерде таштап арылып кетсек, убагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага журт которгон сыяктуу сооп берилет экен. Албетте, дал өзүндөй андай улуу соопко жетиш кыйын. Ал заттар бөлөк, бирок Кудайдын бир жакшылыгы аркылуу ушундай бир эбегей соопко жетет экенбиз. Эми хижрат тарыхына учкай токтолсок, хижрат эмне үчүн хижрат кылууга себептер болду? Хижрат дегенде түшүндүрдүк, тилдик маанисин. Маккадан Мадинага динди коргоп, ошол амандыкты тилеп, дин үчүн журт которуу. Мусулмандар өтө кыйналып кеткен. Ислам тарыхын окусаңыз, ушунчалык экономикалык блокада жарыялап, бул Меккенин ошол убакта капыр кайыр диндери тамак аш бербей, карым катнаш кылбай, кудалашпай, кыз алып кыз бербей, айла жок, бир өрөөнгө суусу жок. Мындай бир көлөкөлөй турган, баш ката турган ушундай бир дарагы жок. Ээн талай эрмечөлгө сүрүп коюшканда жашоого мүмкүн болбогон жерге. Адамдар имандын ушундай бир баркына жетип, имандан чыгып кайтып кетпестен, керек болсо жалбыракты жеп болсо дагы, керек болсо ушундай нерселерди жеп болсо да диндеринде убактылуу бекем турган. Анан күндөн күнгө алардын кысмагы, зулумдугу күч алып кеткен соң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жан жөөкөр сахабаларыны акырын уруксат берип, Кудай Таала менен кеңешип, Мадинага журт которгула деп, бирок өзү эң акыркы болуп калган. Демек, бул жерден биз чыныгы лидердин, чыныгы башчынын, чыныгы лидердин, чыныгы жол башчынын сыпаттарын үйрөнө алабыз. Карасаңыз, жол башчы башына кыйынчылык күн келгенде башын корголой качып кетпейт экен. Ал ошол аны ээрчип аткан, андан үмүт кылып аткан адамдар ошолордун шарт жагдайын түзүп туруп, анан өз акырында кетет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге сүйүктүү пайгамбар болгондон кийин ал нерседе эң чоң үлгү болду. Бардыгына сапарга уруксат берип, өзү эң акыркылардан болуп калды. 3 эле адам калды Меккеде. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Азирети Абу Бакыр, келечектеги күйөө баласы Азирети Алы, кыргызча айталы Алы, Азирети Али. Ошентип Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө хижрат кыл деген буйрук бергенде, Азирети Абу Бакыр радыйаллаху анхунун үйүнө түнкүсүн мындай чоочун көздөн бекинип барды дагы, Аллах Таала бизге уруксат берди журт которгонго, даярдыгыңды көр дейт. А болбосо ошол эле убакытка чейин Азирети Абу Бакыр тынчсызданып, о Аллах Тааланын элчиси, биринчи сизди көчүрсөк, эртелеп чыксак дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төбөлүп да калды, ушул хадисте айткан: "Ла та'жал ла'аллаллаха ла яжиду лака сахиба". О Азирети Абу Бакыр, сен сапар кылууга, хижрат кылууга шашпагын. Аллах Таала сага эң жакшы жолго шерикти тандап койгон дейт. Эң жакшы шериги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болуп атат да. Ошондо Азирети Абу Бакыр карасаңыз зиректигин, эң күчтүү эки төөнү даярдап койгон болот. Кызыл өркөч нар төө деп коет экен. Эң күлүк, күчтүү, сабырдуу эки төөнү даярдап койгондагы, эң күчтүү эки төөнү даярдап койгондагы, анан бир риваятта 5000 динар дейт. Мындайча айтканда, замандагы эң чоң акча да бул. 5000 динарды, бир риваят 6000 динарды үй бүлөсүнө эч бир акча таштабастан бардык акчаны жолго, жол азык катары, даярдык катары, анткени сапар орда каяка барышы билинбейт. Ошол жолдун азыгы катары эки төөнү даярдап 6000, бир риваятта 5000 динарын алып чыгат. Ошондо караңыз, үй бүлөсүндөгү окуяны алалы да. Абу Бакыр радыйаллаху анхунун кызы Асма деген кызы болгон. Сахабия, чоң имандуу аял заты болгон. Асма энебиз үйдө отурганда менин чоң атам келип калды дейт. Азирети Абу Бакырдын атасы, аты Абу Кухафа болот. Көзү көрбөйт эле, ал убакта мусулман эмес эле дейт. Үйгө келип Абу Жахилди ээрчитип келиптир дейт. Абу Жахил өтө касташкан душман, билесиз. Келип, сенин атаң каяка кетти деп сурады дейт. Мен айттым, билбейм чындыгы каяка кеткенин. Дегенде менин бетиме чапты эле Абу Жахил. Бетимен кадимкидей кан сызып тырык калды дейт да. Анан чоң атам Абу Кухафа сурады дейт. Силерге хал таракакум шай'ан, бир байлык калтырдыбы? Ырыскы кыла турган.
дегенде эч нерсе калтырган эмес эле дейт. Бирок атам, чоң атам көзү көр болгон себептен мен майда таштарды терип келдим дагы, идишке салып туруп, үстүн жанагындай тосмо менен жаап туруп, адатынча ошондой акча калтырат экен да. Мынакей десем, кармалап көрүп тур, түзүк эле, жакшы эле бир топ акча калтырыптыр деп көңүлү тынч болуп кетти дейт. Бирок эч нерсе калтырган эмес эле дейт да. Мындайча айтканда, ал кишилерге ошол милдет болгон. Ал кишилерге ошондой милдет болгон, ошол кишилердин курбанчылыгы, мээнети, жакшылыгы менен келип атат. Анан Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карасаңыз, ушул жерден чоң сабак алабыз да. Бул сабак кыргыздар макал катары киргизген. Таш менен урган, таш менен ур деп. Ошол учурда эмне кылабыз деп Дарыл Арком деген үй болгон. Ошол жерде Курейштин төбөлдөрү бириккен. Баш бириктирип кеңешме кылган, заседание өткөргөн. Не кылабыз бул Мухаммедтен, кантип кутулабыз дегенде Нажид деп коет, алыскы могул Саудиянын жеринен шайтан каарып калган, мындай бир элестетиңиз, шунчалык бели бүкүрөйүп, таяк таянып калган чалдын образында сөлөкөтүндө келет дагы, кебетесинде. Карап отурганда Абу Жахил шайтандын акылына келбеген акылды айткан. Ошон үчүн тарыхта айтылган, Абу Жахил шайтандан дагы арамзасы күчтүү болгон, шайтанга акыл үйрөткөн адам деген. Карасаңыз, адамдын шайтаны жаман экен да. Адам жашоодочу ичтеги мо шайтан васваса кылып күнөөгө тартканы менен адам дуа кылса, башка кылса кетип калат, ал көзгө көрүнбөйт. Көзгө көрүнгөн адам кебетесиндеги шайтан жаман экен да, Кудай сактасын, бузук адамдар. Ошентип не кылабыз дегенде айтат, ар бирибиз, Абу Жахил айтат, ар бир уруу көп да, бизде Кыргызстарда болгондой эле. Ар бир уруудан күчтүү, билеги күчкө толуп турган жигиттерди тандайбыз дагы. Пайгамбарыбыз, пайгамбар деп айталар, Мухаммадтын үйүн бастырып кирип, бардыгы бир кылыч менен көтөрүп туруп, мындай өлтүрүп чапсын, ошондо эч бир араб бизди опузалай албайт. Мындайча айтканда, Мухаммадтын каны жүзтөө дейт, жүзтөөнү деги урууларга бөлүп салабыз. Башыбыз тынч болот, душманыбыздан кутулган болобуз дегенде, шайтан карап туруп, "Ни'мар ра'i ашар", кандай жакшы ой бердиң деп ошентип күзөтүп атканда, Аллах Таала кабар берип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн төшөгүн Азирети Али радhiyallahu anhu жаткырган болот. Эмнеге Азирети Али радhiyallahu anhu жаткырган болот? Мунун эң эки себеби бар, орчунду. Биринчи себеп, Курейштер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Курейш уруусу болгон. Курейш капырлары, төбөлдөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен душмандашканына карабай, ал кишиден бөлөк аманатка бекем адамды табышкан эмес. Душмандашып өлтүрөбүз деп атат, бирок бардык байлыктарын бу кишиге таштап тапшырышкан. Азыркы күрөкана, Швейцариянын банктары сыяктуу болуп атат да, ишеничтүү буюмдарды тапшырган. Али радhiyallahu anhu айтып атат, мен кеткендейин ар бир буюмду өз ээсине тапшырып тургандан келесиң дейт. Караңызчы. Бул жерде булар диндардык гана мындай бир күрөш болгон, жашоодо эң ишеничтүү адам деп ишенишкен да. Экинчи себеп, Азирети Али радhiyallahu anhu калса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али Меккеде турбайбы? Мадинага журт котор элек турбайбы деп адамдардын көңүлү тынч болгон учурда бейкапар чыгып кетишмек. Ошентип түнү биз келе жаткан могул Савр тоосунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 күн, бир уятта 4 күн ушул жерде түнөшкөн. Келгенде, мына ушу тоонун бийиктигинде болот, азыр жерге түшкөндө бүт канча бийиктиги башкасы айтып берем. 3 күн 3 түн түнөгөндө ушул жерден Азирети Абу Бакр радhiyallahu anhu караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрдөн өтөрдү ушинтип айткан. Мен ар бир адам мага бир кыпындай жакшылык кылса, анын кыпындай данектей жакшылыгына мен тоодой жакшылык кылып кайтардым. Ал кыяматта милдет кыла албайт. Мен бир гана бул жашоодо Азирети Абу Бакр радhiyallahu anhu акысын бере алган жокмун дейт. Адамдардын, адам атабыздан баштап, кыяматка чейинки адамдардын амалы бир таразада болсо, пайгамбарлардан кийинки адамдарды айтып атабыз. Азирети Абу Бакр радhiyallahu anhu иманы бир таразада болсо, Азирети Абу Бакр досумдун иманы пайгамбарлардан бөлөк жөнөкөй адамдардын иманын бардыгын басып кетет дейт. Мына ошондой улуу жерге келип атабыз, азыр калганын жерге түшүп улантабыз, Кудайым буйрса. Апаларым, аталарым жакыныраак келип алыңыздар. Мына могул тоону көрдүңүздөрбү? Мына ушул Савр тоосу деп айтып коет. Мына ушул тоордо биз айтып аткан жанагы үңкүрдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орун алганда, мен айта берейин, улап окуяны. Ошонун үстүндө. Тиги тоонун үстүндө. Бийик жагында. Мына могу тик бурчтуу тоо турбайбы, башы көрүнүп. Ошонун баш жагында. Азыр булар токтотпойт экен.
бир сыйра кыдырып чыгалы, кеткенче мүмкүнчүлүк болот, жеке-жеке метип туруп барганга Кудайым буйрса. Аталарым жанагы маселени улап кетели. Азыр кишилер келсин. Жакын туруп алыңыздар. Кайда тартабыз? Дамла сүйлөбүсүн. Мынакей тетиги жер. Тетиги тоонун башы. Мына ушул жер саур үңкүрү болот. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирет Абу Бакр онун Меккеден элестетиңиз. Ушинтип туруп бийик жанагы чокусуна чыккан кезде Азирет Абу Бакр келди да, "О, Алла Тааланын элчиси. Сиз үңкүргө кирүүдөн алдын мен бир ичин кирип тинтип, карап билип чыгайын. Балким сизге ыза берген бир жандык болуп калбасын, жылан болуп калбасын, башка болуп калбасын, төө тикенек болуп калбасын" деп ичине кирип ушунчалык айтышат. Бул Бухариде келет хадис. Ар бир тешиктерди карап чыгат дагы кийиминин бир бурчун акырын бир бурчун кесип кийиминин. Ошол тешиктерге тыгып, жылан келип калбасын, жөргөмүш чаян болуп калбасын деп ар жерин тазалап, бардыгын ошентип бүтөп чыктым да бир тешик бүтөй албай калдым дейт. Ал тешик ошо жердеги болот, арка жактагы. Ушул тешикти бүтөй албай калдым да ошол тешикке оң согончогумду салып туруп, Алла Тааланын элчиси, келиңиз эми бир сыйра карап чыктым, эми кирсеңиз болот деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип сапардан чарчаганда, анткени адамдардын көзүнөн бекинип кирген. Чарчаганда менин тизем ушундай малдаш токум эмес, аттахият сыяктуу отурганда менин тиземе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү башын коюп, чырым этип уйку алып кетти дейт. Уктап кеткен кезинде менин согончогумду бир нерсе тыз этип катуу чакты дейт. Көрсө чаян чаккан болот. Чаян тыз этип катуу чакканда мен астымда ушунчалык катуу бутум ооруду, бирок ал ооруну дагы мен ага дейт чыдап Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды уйкусун бөлүп ойготуп албайын деп ошол нерсе көзүмдө эрдимди бекем тиштеп турдум дейт. Эрдимди бекем тиштеп кымтынып турдум. Ошентип турганда оору деген оору экен, көзүмдүн тамчысын ээ кыла албадым дейт. Көзүмдүн тамчысына ээ боло албадым. Көзүмдүн тамчысы агып түшкөндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бетине түшүп ошондон ойгонуп кетти дейт. Алымдар айтат, эмне себептен ал жерде чаян чакты? Бул Алланын элчиси бардыгына мээрим катары келсе. Көптөгөн хадистерде келет, бугу келип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйлап арызын айткан. Төө келип арызын айткан. Мени жаш кезимде күчүмдү пайдаланып карган кезде эч нерсе бербей айдап кетти деп. Жаныбарлардын мээрими болгон. Өткөндө айтканбыз, сөңгөктүн өзү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүп сагынып ыйлаган, хутба кылбай калганда. Демек ал жерде чаян Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды күткөн келет деп. Кудай Тааланын буйругу менен ошол чаян күткөн кезде Азирет Абу Бакр радыйаллаху анху ошол нерсени тозуп койгон себептен мени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүп калуудан, берекелүү көздөрү менен көрүп калуудан мындай бир бөгөт болдуң деп ошол мааниде чаккан деп эскерилет. Ыйманы жок көз караш менен караганда бул жөө жомоктой эле бир жаныбардай көрүнөт. Жок, жаныбарлар ааламы Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва им мин шейин илля ва юсаббиху бихамдик." Ар бир түрүү жандык Кудай Тааланы өз тилинде мактап турат. Алар Алла Тааланын кудуретин сезет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрөм деген дейт. Кыскача окуя ушул. Анан ушул жерде болгондагы, анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3-4 күндөн сапарын улаган. Бирок бир маселе бар. Ушул тоодо болгондо ачка 3 күн, 4 күн кантип ачка турган дегенде караңыз. Азирети Абу Бакр радыйаллаху анху 2 төө даярдаган. Анан даватка чыкканда далил деп коет. Билесиздерби? Далил деген жол көрсөтүп бераткан местный тургулук, жергиликтүү калктан болот. Атын эстеп калыңыз, Абдулла бин Урайкит деген адамды акча төлөп жол көрсөтмөчү кылып даярдаган. Азыр эми жана туристте башкада гид деп атпайбы? Ошентип аты Абдулла бин Урайкит. Ал жолду кыйын билген адам болгон. Азирет Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Азирет Абу Бакр, Абдулла бин Урайкит. Ушул жерде биз эмне пайда алабыз? Сиз муну интернеттен деле уксаңыз болот. Чоң устаздар тарыхта айтып берет. Бирок ушул пайдага сиз көңүл буруңуз. Адам баласынын ыйманы чоң болуп, Кудайдын астында даражасы чоң болуш үчүн үй бүлөсү менен кошо салым кошуш керек болот экен. Жеке салым кошкон адамдын кадыр баркычы бир бөлөк экен, үй бүлөсү менен жапатырмак салым кошкон адамдыкы бир бөлөк экен. Эмне үчүн Азирет Абу Бакр радыйаллаху анху ыйманы өтө чоң болуп атат? Бул киши үй бүлөсү менен салым кошкон. Мына Азирети Асма энебизди караңыз. Чоң атасы келсе үйүндөгү сокур тыйын калганын билдирбей, мондай таштарды терип туруп, көзү көрбөйт да чоң атасын. Ушундай жоолук сыяктуу нерсе менен жаап туруп, мына ушул тыйындар деп үйдөгү кемчиликти жаап коюп атат да. Биз мына ушул улуу сапарга чыгуу менен үй бүлөбүзгө береке барат. Үй бүлөбүзгө жакшылык барат, унутпаңыз. Анан ушул
Үчөө Абдулла бин Урайкыт жолду көрсөткүч адам үчөө ушул тоодо үңкүрдө турушканда караңыз. Азирети Абу Бакыр радыйаллаху баласынын аты Абдулла болот. Абдулла деген баласы акырын түн катып келип, Меккеде эмне кабар болуп атат? Бүт кабарларды таңгамал жеткизип берип турган. Ушундай болуп атат. Сизди издешип атат. Сиздин башыңызга 100 төөнү баланча чоң алтын дилделерди башыңызга убада кылды деп кабарларды алып келип турган. Анан Азирети Абу Бакыр радыйаллаху кызы жанагы Асменебиз тамакташып келип турган. Асменебиздин тарыхтагы аты, ошон үчүн исламда аял затыны кордойт деген сөз жок. Исламда ушунчалык аял затын кадыр барып койгон, Асменебизге ат берилген тарыхта. Арабча затин нитокайн дейт. Ниток деген бел кур. Билесиздер, мына апаларым илгери бизде белдемчи колдонушкан. Чоң апабыздыкын көрүп, азыр күнгө чейин көз эсимде да башкача күрөң сыяктуу эме го, жолук калың. Ошондой бел курду тамак көтөрүп келген. Өтө кыйын. Анан ушундай дөңдөн тамагы тайып кеткенде, эмне кылам деген дагы өзүнүн бел курун экиге бөлүп туруп анан тамак ороп чыккан. Ошон үчүн эки бел курдун ээси деген ат берилген. Баласы кабарап келип атат. Кызы бийиктикке тамакташып атат. Абу Бакыр радыйаллаху койчусу болгон. Ибн Фахира дейт, койчусу булар өтө арабтар күчтүү болгон да, из кубарлар адамдар болгон. Баскан изин карап турушкан. Ошондо анан койчусу Ибн Фахира деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи баскан издерин арабтар көрүп таап алмакта, ошол койлорун айдап барып, баскан издерин койлору менен эметип турган. Өчүрүп турган. Изин жоготуп, жаап жашырып турган. Анан коюн айдап барып туруп ошол тарапка койгондагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир кой жанагындай желинде сүт жок кысыр кой келгенде, желинин бисмилла дегенде, ошол желин кадимкидей сүткө толуп, шишип чыгып, ошол нерсе менен азданып турган кошумча. Демек карасаңыз, бул жерде биз окуялар көп, бул тарыхта айтып берет, бирок биз башка эч ким айтпаган, биз ушул жерден сабак ала турган нерсе, адам бакытка жетүү үчүн үй бүлөсү менен кошо жетиш керек экен. Болду, мен намаз окудум, мен умрага келдим, мен ажылыкты көрдүм, мен даватка чыктым, мен илим алдым деп герт башта ойлоо менен бүтпөйт экен. Адам үй бүлөсү менен бактылуу болот экен. Үй бүлөнүн курбанчылыгычы 1000 адамдын досторунун курбанчылыгынан бийик турат экен. Шуну унутпаш керек. Мен Кыргызстанда дайыма шуну айтам. Керели кечке жоро жолдош деп үй бүлөнү бала чакан аялды унутуп калбаш керек. Үй бүлө менен курбанчылык Кудайдын астында шек күмөнсүз кабыл болот экен. Далил ушул болуп атат. Кызы алыстан үйүндөгү кемчиликтерди жаап жашырып, өздөрү ачка отурса дагы тамак алып келип атат. Койчусу изин жашырып атат. Өзүнүн баласы кабарларды алып келип атат. Ошентип 3 күн болгондон кийин болду деди дагы, анан сапарын улап кетишти деген сөз. Ошентип отурган кезде бул ошончо из жашырып атса дагы мунун капырлары, Меккенин капырлары, залымдары издеп ошол тоого чейин чыгышат. Чыккан кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Алла Таала өзү сактап койду дагы. Ошол үңкүрдүн оозуна жөргөмүш келди дагы, желесин байлады. Куштар келди дагы, уялап туруп, кыска убакытта жөргөмүш желесин тигип бүттү, куштар уясын тигип бүттү дагы, кадимкидей балапан байлады. Бул эмнеден кабар берет? Алла Таала өзүнүн пайгамбарын кыска убакытта ошол нерселерди кылдырып, мужиза деп коет, ошо менен сактап койду. Абу Бакыр радыйаллаху айтат, ошентип Курейштин төбөлдөрү издеп чыкты дагы дейт. Мен тип оозуна чейин келди үңкүрдүн. Ошондо акырын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Азирети Абу Бакыр радыйаллаху айтып атат. О Алланын элчиси, азыр булар эңкейсе эле бизди көрүп калышат. Дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч кебелбей туруп айткан: "Ма вонника биснейни фаллаху салисума." Сен неге кыжалат болосуң, Азирети Абу Бакыр? Эки адамдын үчүнчүсү Алла Таала болсо дейт. Bundan кандай пайда алабыз бул окуядан? Ким жалгыз калып, адамдар жек көрүп, бул адам жалгыз обочолонуп калса дагы, ошол адам акыйкатта болсо, иманда болсо, ал адам жалгыз деп эсептелбейт экен. Ал адамдын аркасында Алла Таала бар болот экен да. Эки адамдын үчүнчүсү Алла болсо, сен эмнеге кыжалат болосуң дейт. Анан диги Курейштин төбөлдөрү карап, бул адам баласы төрөлүп жер каймактагандан бери эч ким келген эмес. Карачымы жөргөмүштүн желесине, карачымы куштардын көгүчкөндүн турганына дейт. Ошону айтышат. Мо Мекке менен Мадинада көгүчкөндөрдү көрдүңүздөр го? Ошол көгүчкөндөрдүн урпагынан калган деп айтылат. Алла Таала ошол көгүчкөндүн жакшылыгын унуткан жок дагы, кыяматка чейин ушуларга адамдар урматтап турат дейт. Караңыздарчы мына ушу учуп кеткен көгүчкөндөрдү. Бул ошол көгүчкөндүн калган тукумдарынан деп айтылат. Бул
адамзаттын тарыхындачы жаныбарлар ааламы боюнча китеп жазылган. Ибрахим пайгамбар жанагындай Намрут деген өзүн кудаймын деген от кыргытканда жанагындай эчки эмер деп коет го бизде варан. Эчки эмер жанагындай кескелдирип башка келип отту үйлөгөн кадимкидей. Кастык кылган. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким эчки эмерди бир сокку менен өлтүрсө баланча сооп чоң, эки сокку менен өткөрсө андан аз деп ушундай. Албетте биз табиятка касташпайбыз, бирок булар адамзатка, пайгамбарларга касташкан үчүн. Көгүчкөн Кудайдын буйругун аткарып, балапанда ошол жерде тургандыгы үчүн кыяматка чейин тынчтыктын символу болуп калды бул. Кыяматка чейин жүргөмүштү дагы жакшылыгы калды деген сөз да, карасаңыз. Анан мына ушундай окуя болду дагы. Анан 3-4 күндөн кийин абал тынчып калгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапарын жөнөдү. Сапарын жөнөгөндө Кудайдын сыноосу экен да. Абдулла бин Сурака деген бар. Сурака ибн Малик атын эстеп калыңыз. Сурака бин Малик. Мына ошо киши өтө баатыр эле. Адамдар пайгамбардын башына, Мухаммеддин башына 100 экен нагоркөч. Баланча дилде алтын экен деп эметкенде азыр. Ол аркасынан Гүлүк аты менен өтө баатыр киши болгон. Гүлүк аты менен чаап барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага ортолоп калганда жетип барганда, пайгамбарыбызга жетип кылыч колунда мындай жип менен арка менен байлайын дегенде, пайгамбар салам дуа кылып артына караганда аты жерге батып кеткен. 2-3 жолу ушинтип акыркысында батып чыга албай калганда, "О Мухаммед, мен сени билдим, мени куткар, мен сага кайтып, арткалар бул жерде Мухаммед жок экен деп кабар айтайын" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Макул, мен дуа кылам, Алла Таала атыңдын бутун жерден чыгарат, бирок сен мага ишенген, мен пайгамбармын. Сен менин диниме келгин, ислам акыйкат динине келгин. Эртең сен Кисро чоң падыша империялардын байлыгы сага келет" дегенде таң калгам дейт. Биз азыр бул Мухаммед өзү качып баратса, мага каяктагы чоң бай өлкөнүн империянын байлыгын атап атат. Кандай деп, бирок келишимге туруп, арттан келаткан Курейштерге айттым, "Жок, артка кайткыла, мен бул жерди издедим, тапкан жокмун" дейт. Бирок кийин исламга келип, чоң падышалардын тажысы бул кишинин насибине бөлүнгөн да. 2 сабак алабыз мындан. Биринчи сабак. Жашоодо адам иманга келгенден кийин болду, жашоодо сыноо болбойт деген сөз жок экен. Жашоодо сыноо болуп турат. Бул бир. Экинчиси, адам сабыр кылса эле жакшылыкка жетет экен. Ушуну кыргыздар макал кырып киргизген экен. Сабырдын түбү сары алтын, сабырдуу жетет мураска, муратына, сабырсыз калат уятка деп. Мына ушул окуялардын бардыгы мына ушул жерде болгон. Аллах Таалам баарыбызга береке берсин. Мына бүгүнкү заманыбыз тынч. Пайгамбар өз башын курбанчылык кылып, бүт кыйынчылыкты алып, бизге жакшы заманда калтырды да. Демек бүгүнкү күндө биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга шүгүр катары ушул жерде 100 салават толтуруп туруп анан сапарыбызды уласак. Бул киши азыр улайбыз деп атат да. Анан буюрса эгерде дагы калган күн бар да каракем, ошо күндөрү келгенге аракет кылсак. Негизи каягынан чыкса, тепкичи каягынан. Тепкичи мына могул жерден чыгат. Могул жерден. 100 салават толтурсак, бул жок дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атына эме болсун. Ой, бери укла. Кимде ким бул динге салым кошсо, канчалык деңгээлде өзүнүн күчүнө жараша, эркине жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша ким динге салым кошсо, динге жардам берсе, Аллах Таала ал адамдын жакшылыгын кыяматка чейин сактап калат экен. Мына далили ушул көгүчкөндөр. Бул көгүчкөндөрчү сиз менен бизге окшоп акылдуу бир макулук же бир нерсе деле эмес, бирок ушулардын жакшылыгын Кудай Таалам сактап калды да. Эми мунун тыйындын экинчи тарабы бар го. Кимде ким динге, ушул улуу баалуу нерсеге душмандык кылса, кыяматка чейин Аллах Таала жексур кылып каргышка калтырат экен. Далил барбы? Ошол Абу Лахабтын үйү Меккеде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аталарым, апаларым, караңыздарчы, мына азыр атам айтып атат. Биз мен уккандан бир көргөн деген дейт. Мурда онуктасак түшүбүзгө кирбейт эле келип көрүп деп атабыз көзүнө жаш алып атат да. Не деген мээнет, не деген курбанчылык, не деген улуу көч булчу. Биз учкай гана токтолбодукпу? Ошол нерсени жашап, сезүү, кыйынчылыктын даамын сезүү, даамын татып көрүү бул бөлөк экен да. Ошон үчүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ар убакта жакшы көрүп, ал киши калтырган сүннөттөрү бар жашоодочу. Аталарым, апаларым сураныч, мына калган күндөрдө илимин окуп, адам эртең менен уйкудан тургандан баштап, кайра кечкисин жаздыкка башын коюп уктаганга чейин күнүмдүк сүннөттөр бар. Жашоодогу сүннөттөр бар. Мына ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүн тирилтип аткарсак эле, анда биз эң бир бактылуу коом болобуз да буюрса.
Анан азыр эми экинчи зиярат кылчу жерибиз аты Арафат экен. Аты кандай экен ата апаларым? Арафат. Арафат деген сөз не үчүн Арафат деп аталып калды десе, адамдар ошол жерден Кудайды толук таанып, Кудайга кулчулук кылып, өзүнүн пенде экендигин сезинген үчүн ошону Арафат деп аталган. Арафат деген марифа деген уңгу сөздөн келип чыккан, билүү деген сөз. Билүү, түшүнүү, бир нерсенин бир маалым, айкын болушу деген мааниде да. Адам ошол Арафатта өзүнүн ким экендигин таанып билет ошон үчүн. Бул азыр биринчи аттарын айтып алалы. Экинчи себептен эмнеге ал жер Арафат деп аталган десе, адам атабыз менен оо энебиз баягы шайтан келип азгырат эмеспи? Мына могул алмадан жегиле, дарактан, мөмөсүнөн жегиле, кыяматка чейин өлбөй түбөлүк каласыңар деп азгырып, эми тагдырда жазылган экен. Ошол нерсени жеп Кудайдын өкүм буйругу менен жерге түшкөндө жаза катары эки адам атабыз менен оо энебиз дүйнөнүн эки булуң бурчуңуна түшкөн дейт. Биз бара турган Арафаттан бир риваятта ошол жерден жолугушкан дейт. Элестетиңиз эми. Мына биз азыр бул жолугушуунун кадырын билиш үчүн могу аламат кырсык болгон Түркия менен Сирия мамлекетине көз чаптырып көрөлү да. Үй бүлөнүн кадыры жоголуп бара жатты эле, адамдар тободон алыс болуп барат эле. Кече Максат Тамылда зиярат кылдым. Максат Тамыл айтат, ошол жерде кыргыз бир бизнесмен бала бар экен. Ошо курулушта иштейт экен ошол жакта. Бир жардамчысы болуп. Ошол жерлерде мындай так адал иштеген үчүн Кудайдын тагдыры экен, эч нерсе болбоптур, бирок жанындагы жер кыйрап калды. Айтат, биз бир мусулмандардын башына кыйынчылык түштү, анын кемчилигин көрүп таба кылбайбыз, бирок өрнөк сабак алабыз. Ошол жердеги жергиликтүү кыргыз бизнесмен иштеген айтып берди дейт. Зина көбөйүп кеткен эле дейт. Зина көбөйүп кеткен экен. Алдамчылык, уурулук, тономой. Кудай сактасын. Бул зилзала адам чектен ашып кеткен деп дагы болот да. Албетте баардыгы үчүн эмес. 5 кол тең эмес, баардыгын айтып айта албайбыз, бирок биз ошол нерселерден алдын алып туруш керек да. Анан үй бүлөсүнөн ажырап калып атат. Карасаңыздар, үй бүлөсүнөн ажырап калып атат. Бир түрк кишини көрүп калдым 2-3 күн мурда YouTube'дан. Ошондо үй түтүрөп баштаганда бул качып чыгууга метпептир, мүмкүнчүлүк болбоптур. Бир болсо деп баласынын астына кучактап ошентип жаткан экен да. Аялы кайтыш болуптур, өзү кайтыш болуптур, Кудайдын тагдыры, буйругу, жана кучактап астында калган баласы жашап калыптыр да. Караңыздарчы, бул үй бүлөдө биз кээде үй бүлө аталарыбыз, апаларыбыз жакшы билет, ал кишилер жашаган, биз бул сөз жаштарга тиешелүү да. Үй бүлөнүн кадыры канчалык бийик. Адам атабыз менен оо энебиз ошол бейиштен куулуп түшкөндөн кийин ушул Арафа деген жерден жолуккан үчүн бул жерлер Арафа деп аталып калды делет да. Бири-бирин тааныган жер, бири-бирин кайрадан жолуктурган жер деген деп. Болуптур, муну Арафанын атын билдик. Арафа деген өзү кандай мааниге ээ? Биз азыр кичи ажылыктабыз, умрадабыз. Биздин амалыбыз төртөө эле, аны жаттап калдыңыз. Ихрам байлоо, таваф кылуу жетирет, Муздалифада, Саида жетирет, айлануу ал жерде, андан кийин чачты кыркуу. Умра жеңил, ушу менен бүттү. Бирок ажылык жөрөлгөсү машакаты оор болот. Ажылыкта 7 күн, 8 күн Меккеде турушат. Анан биз ушундай кылып аткан жерге Мина деп Арафага барат. Арафа ажылыктын парызы. Ким Арафа деген өрөөн бул, өрөөн. Ошол өрөөнгө барып дуа кылып турбаса ажылык өтпөй калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-хаджу Арафа" деп. Аллахым ажылыкка келүүнү сиз менен бизге насип кылсын. Ошондо ажылыктын эң чоң негизги түркү парызы биз бара жаткан Арафа деген жерде барып, азыр шарт түзүлүп, чатырлар курулуп калган. Ошо Кыргызстандын өзүнүн белгиленген жери бар. Ошол чатырларда отуруп, дамылдалар, устаздар, аалымдар, карыкелер сабак өтүп, ошол жерде намаз окушуп, дуа кылышат. Түштөн баштап, таң эртең менен дагы барса болот, айтор. Таң эртең менен баштап, Зулхиджанын 8-9-сунан баштап, күн баткан шам намазына чейин ошол Арафа деген өрөөндө адамдар дуа кылып ибадат кылышат. Ошол жерде келет. Ким Арафада өзүнө бейишти тилеп, милдет кылып калбаса, ал адам өтө өкүнүчтүү болот дейт. Арафатта дуа кабыл болот экен да. Арафатта эмне кылат экен? Дуа кабыл боло турган жер. Анан муну билдиңиз. Биз айта турган нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Арафада дуа кылган экен. Мына мен ушул дуаны айтайын, сиздер хор менен кайталасаңыздар. Биз эми аж эмеспиз, бирок ушул жердин бир баалуулугуна илешип,
bir берекесин таап калсак, мен азыр суу ичип алып дуаны окуйм, сиздер бөлүп окуйм, кайталап турсаңыздар. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Вахда. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Amin. Men kalgan özüm aytıp kotorup kete berem, sizler amin деп турасыздар. Bunun manisi birinci mo biz okugandın manisini aytalı. O жараткан телегей тегиз, кудурет чексиз Аллахым. Чындыгында сенден башка ибадатка татыктуу башка Кудай жок. Болушу мүмкүн дагы эмес. Толук мүлк, падышачылык сенин гана казынаңда. Сага бардык мактоолор болсун. Сенин кудуретиң чексиз, бардык нерсеге кудуреттүү затсың. Аллахум иджал фи калби нуран дейт. Ушунун кыргызчасында эстеп калсаңыздар, аталарым, апаларым, о жараткан Алла жүрөгүмө нур бер дейт. Жан дүйнөмдү жарыт деп атат да, жүрөгүмө нур бер дейт. Адамдын жүрөгүндө нур болсо, адам жашоодочу адал менен арамды териштирип жашайт экен. Адамдын жүрөгүндө нур болбосо, ага баары бир эле экен да. Өткөндө айттык го, өз чоң мамлекеттик жумушта иштеп, бирок уялып, коллега башкаларынан. Ошол атасынын карттар үйүнө өткөрүп коюптур да. Кудай сактасын, анын ынсабы жок, жүрөгүндө нуру жок. Жүрөгүндө нур болгондо ал ата деген, эне деген ыйык билинет эле да. Кече Садыбакас устазга зыярат кылып кетип атыптыр. Көңүл айтып бардык. Садыбакас Тамылла устазыбызды билесиздер да. Минбер медиа деп. Энеси кайтыш болуптур. Эч кыжалат болбой чык. Буюрса аман болсок көрүшөбүз дедик дейт. Анан ушундай апаң кайтыш болду деген кабар келди дейт. Өзүн жерге кое албай бук болуп ушундай кылсам, анан агам мени жоошупту дейт. Иним, сен азыр келсең үлгүрбөйсүң, убактың Дубайда Шарчада эле күтүп өтөт экен. Сен ыйык жерде жүрөсүң. Ушул апабызга дуба кыл деди дейт. Анан бул апанын дубасы бөлөк экен да. Мен сиздерге бир окуя айтып берейин. Биздин Кыргызстандын илими Молдо Хиндустан дамылда дегенге барат. Баткен эли муну жакшы билет. Аты Хиндустан дамылда экен, Хиндустан. Бул кишинин өмүр таржымалын издеп окуп изилдениңиздер, өтө үлгүлүү. Биздин илимдин баардыгы ошо кишиге барып такалат. Чубак устаз, Абдышүкүр устаз чоң дамылдардыкы. Молдо Хиндустани, атын эстеп атасыздар. Молдо Хиндустани дамылда кичинекей кезинде атасы менен апасы илимге окутканы жөнөтүп, анан ал учурда чек аралар маселеси жеңил болчу экен да, эшекке мингизип, атасы эшекти жетелеп илимге кетип атасың деген экен да. Балам, сен илимге кетип атасың, сен жөө баспа деп, илимге болгон урматты караңыздарчы. Хиндустан дамылан эшекке миндирип, анан эшектер билесиздер го, чоң арыкка келгенде аттабай туруп алат го, башын ылдый кылып. Арык мындай бир сөөмөй эле экен, кичинекей эле суу экен. Анан энеси менен коштошуп, атасы Молдо Хиндустан дамыла баласын эшекке отургузуп, анан айылдан чыгарайын деп баратса, кичинекей бир сөөмөй болгон эле суудан эшек мөңкүп аттабай башын жерге салып туруп алыптыр да, тежиктенип, тил укпай. Андай кылчу эмес экен эшек. Неге десе, Кудайдын буйругун карасаңыздар, ошентип 20 мүнөт алып урушуп туруптур. Атасы айтат экен, балам түшпө деп. Анан Молдо Хиндустан дамыл айтып берет. Ошентип неге эшек мындай болуп атат, бир сөөмөй суудан аттабай атат десе дейт. Кокустан эле башымды буруп аркама карасам дейт. Апам акчолугун булгалап кетпе деп минтип чуркап келатыптыр дейт. Көрсө Кудай Таала эшекти буйруп койгондо апасын күтүп атыптыр да. Апасы келип көрсө, балам Кураның үйдө калып кеттир. Ошол Кураныңды алып келатам деп жанагын алып келген экен да. Бул бир адам аалым болуш үчүнчү ата-эненин курбанчылыгы чоң экен да. Ошон үчүн мо ата-энелердин кадыр баркы нерселери жогору да. Мен айтайын дегеним мо дуба болуп атат да. Пайгамбар салам Арафада дуба кылган экен. О Кудай, жүрөгүмө нур бер депчи. Адам жүрөгүндө нур болбосочу, өз энесин карттар үйүнө тапшырат. Адамдын жүрөгүндө нур болбосо, мекенин сатып кетет ал адам баары бир, байлыгын топтоп. Адамдын жүрөгүндө иман болбосочу, ага аялы деле баары бир, ага балдары деле баары бир экен да. Аллага шүгүр, жүрөгүбүзгө нур сураш керек экен. Эме апабыздын сөзүн жеткирип коесуздар, кичинекейин. Ооба. Алла разы болсун, Садыбакас устазыбыздын апасына намазды соолуп багыштап өттүр да. Аллахтын кабыл кылсын апа. Эми караңыз, дуанын уландысы Вафи Содри Нура, көкүрөгүмдү нурга бөлө дейт. Көкүрөк кенен болбосо болбойт экен да. Чубак устазыбыздын устазы, Раматтыл устаздын устазы. Ушул жерде Шейх Торих деп.
Сабагына барып калсам айтат, адамдын көкүрөгү жарды болсо, анын жан дүйнөсү жарды болот, жашоосу жарды болот, тар болот дейт. Адамдын көкүрөгү кенен болсо, анын жашоосу дагы кенен болот, Кудай Таалам дагы кенен рызкы берет дейт да. Ошого могу көкүрөккө нур сурап атканы бекер эмес да. Вафи самен орунда Кудай кулагыма нур бер дейт. Кулагыма нур бер дегенден эки мааниси бар. Биринчи, Кудай карып бул жашоодон өткөнгө чейин кулагымды угузбай калтырба, кулагымды ушул угуп, кулак угуу чоң неемат экен да. Бирок ошол кулагым ушундай жакшы нерсени гана уксун дейт. Ушак укпасын деген сөз да. Биз ушул умрадан аталарым, апаларым сураныч, сиздер андай кылбайсыздар, бирок мындай сураныч катарын иретинде бул. Эң чоң алган пайда кулак менен ушак укпай баруу, сиздин умраңыздын кабыл болгону. Тилиңиз менен ушак сүйлөбөй баруу, тилиңиз менен чагымчылык кылып, жамандап, жалган айтпай баруу, кол бут менен күнөө иштерге барбай барсак, тыйылып барсак, биздин умрабыз кабыл болгону болот. Чоң энем айтып калды, чоң энем ошол 90 канча жашта кайтыш болду, 85 жашта. Илгери ушул бир молдо болгон экен деп айтып калды да, көл өрөөнүндө окшойт. Анан бирөөнүн үйүнө барган экен. Бирөөнүн үйүнө барса, келин эми ошол бизден улуулар урмат көрсөтүп, чай тамак кылып аткан экен, анан жанагындай бир кыжаалат абалда калган экен. Баягындай дарат буза турган нерселер болот го, билесиздер. Жел чыгат, башка болот. Ошондой нерсе сыяктуу орун алган экен. Ата берки келинди кыжаалат абалда калтырбайын деп, ошо боюнча кулак укпаган гер болуп кетиптир да. Бир мусулмандын айыбын жашырам деп гер болуп жашап кетиптир да, кулак укпай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар да. Мен сатара муслиман сатарахуллаху яумал кияма. Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, Кудай Таала анын кыяматта айыптарын жашырат дейт. Айыпты жашыруу, айыпты көрбө. Өткөндө могу Саруудагы агабыз жакшы нерсени айтты да, бияктын кемчилигин көрбөй, жакшылыгын көрүп баруу депчи. Ошол көздө көп нерсе бар экен да. Дубан улан ушул болуп атат. Вафи басари нуру, көзүмө нур бер дейт. Аллахум ишрахли садри, Кудай көкүрөгүмдү ачкын дейт. Иманга ачкын, исламга ачкын, кенен түшүнүк бергин. Ва яссирил амри, ишимди, жашоомду жеңил кылгын дейт иман менен. Ва а'уду бика мин васавис садр, Кудай көкүрөгүмдөгү шайтандын азгырыгын алып салгын дейт. Шайтан адамдын көкүрөгүн азгырат экен да. Имам Газали деген алым айтат, бизде жана жаш балдар лазер ойнойт, билесиздерби? Адам, шайтан адамдын кулак тушунан кирип туруп, жүрөгүнө лазерин коёт экен да, карайт экен. Эгер жүрөктө Кудайды эстеп зикир болсо, ал жүрөккө кире албайт экен. Жүрөктө гапилет болуп, башка нерсе сүйүү болсо, жүрөккө кирип васваса кылып азгырат экен да. Васваса. Ошону айтып атат. Жүрөктө шайтан васваса азгырыгын алып сал дейт. Вашататил амр, жашоомду иретсиз, башаламан жашоодон өзүң сакта дейт. Ва фитнатил кабр, баары бир Кудайдын астына барып кайтыш болобуз, өлгөндө кабырдын сурагын жеңил кылып, кабыр азабынан сакта дейт да, Кудай сактасын. Аллахумма аузу бика мин шарри ма ялижу фил лейл. О Кудай, түнкүсүн орун алган жамандыктардан өзүң сакта дейт. Түнкүсүн көп. Ошон үчүн илгери мына биз азыр эми ал нерсеге көңүл бура албай калдык. Мына улуу муундагы аталарыбыз, апаларыбыз жакшы билет. Күгүм деп коет го, күгүм убакыт, күн баткан. Күн баткандан кийин кеч зарылчылык болбосо жаш балдар эшикке чыгарылбайт экен да шариятта. Чыгарган бир арам күнөө болбойт экен. Ошол күн баткан учурда шайтандар жер бетине тарайт экен да. Ошондо балага дем салып, дуа окуп, Куран окуп чыкпаса балдарга жаман, баягында көз тийип, жинилешип, көп оорулар орун алып калат экен да, Кудай сактасын. Ошого түн жамынып, жаманчылык кылган жин, шайтандын, адамдардын жамандыгынан өзүң сакта дейт. Ва шарри ма ялижу фин нахар, күндүзгү күндөгү орун алган жамандыктардан өзүң сакта. Ва шарри ма тахаввихир риях, шамал айдап келген жамандыктан сакта дейт. Америка башканы карап отурсаңыз, шамал не деген торнадо орун алып атат да, куюн, чапкын, шаарлар жер менен жексен болуп атат. Шамал айдап келген жамандыктан өзүң сакта. Ва мин шарри баваиқид дагр, замандын шумдугунан сакта дейт. Замандын шумдугунан сакта деп атат. Заман жок кыла турган шумдугунан сакта дейт. Анан азыр эми бир 5 мүнөт, 10 мүнөт убакыт берели. Ушул жерде Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар деген дуаны көп окуган дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул дуаны арабчасын билсеңиз окуңуз, билбесеңиз кыргызчасы, бул дүйнөнүн жана акыреттин жакшылыгын берип, эки дүйнөнүн тозак азабынан сактагын деп дуа кылат экен. Ушуну кайталап барсак. Оң жак, сол жак бүт ажы учурунда уш жерге келинет дагы. Ушул жерлерде көчүп бир орундан эки орунга ибадат кылына турган жерлерге келдик да.
Кудайым ажылыкты дагы насип кылсын. Жаш чектөөлөр да алып салыныптыр. Ошол мүмкүнчүлүк болсо, ата-апаларыбызга кызмат кылып, көзү тирүү кезинде сыйлап калбасак, апаларыбыз көп көздө өтүп кетип атат да. Чоң дамлылардын апасы кетип атат. Ошого жаштар биз ата-энебизди ушундай бир батасын алып калсак, бейиш биздики иншалла. Мадина менен Меккеде жана умрачы адамдарыбыз окуй турган зарыл 20 дуа топтому. Бул Кудайым буйрса топтолуп, кошулуп отуруп 100гө жетет. Кийин анан бир китепче кылып чыгарып коебуз да, Кудайым буйрса. Анан сиздерге иншалла бир сураткар менен байланыш кылат, бекерде жеткиздирип беребиз, сонун кылып дуаңыздарды алып. Ооба, бар. Эскертүү дейт. Дуа өзү жекече чоң ибадаттардын бири. Хадисте келгендей, анын каймагы жана өзөктүү маңызы. Кечиресиз. Ата, сиз отуруңуз. Отур. Мына мен маяк отурайынчы, атабыз кеткен мен бияк отурган. Үн жетип атабы? Дуа өзү жекече чоң ибадаттардын бири. Хадисте келгенде анын каймагы жана өзөктүү маңызы. Арабча хадис мындай деп келгенде, ад-дуа муххул ибада дейт. Дуа бул ибадаттын каймагы дейт. Мындайча айтканда, апалар сиздер бир замандарда, убакыттарда сепаратор колдонот элеңиздер го? Ошо сепаратордун сүттү алып туруп каймагына келгенде, адам ибадатты кылып туруп, ошол дуаны кылбай туруп кеткен болсо, ошончо машакат тартып туруп, бирок каймагын сызып албагандай эле болуп калат экен. Адамдын ибадаты кабыл болуш үчүн ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Жанагы дуага көбүрөөк маани беришибиз керек экен да. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Фаида фарагта фансаб." Ибадатты бүткөндөн кийин дуага көбүрөөк отуруш керек дейт. Орта Азия бизде ушундай арабтар туруп кетет. Жеке зикир кылып. Бизде жамаат менен 33 жолу субханалла, алхамдулилла, Аллах акбар, Кур'ан окулуп, салават окулуп, бул өтө зарыл. Ошол акыл, ошол өзү береке болот. Таштабаш керек. Бир гана шам намазында бизде Кур'ан окулунбайт. Эмнеге десе, шам менен Куфтандын ортосу өтө жакын. Биз тоолуу аймакта өскөн себептен мал келип калат, башка болуп калат. Ибадатты дагы, жашоону да калтырбай деп тезирээк барып, ошолорду кылып Куфтанга келип калыш керек болот да. Ошон үчүн аталарым, апаларым бул жерден биз дуа үйрөнүп кетсек. Анан диги жерге барганда дуа кылыңыз десем, сиздер эмес, мен сиздерди айтып аткан жок, сиздер иншалла кыласыздар. Башка бирлер мынтип калышы мүмкүн да. Эмне дейбиз, эл тилегенде тилейбиз, о мен Аллах барса өтпөйт ал. Эл тилегенде эл ар кандай нерсени тилеп кое берет кээде билбей эле. Ошон жок, жакшынакай дуа бериш керек. Кудай Таалам көөдөрүңдү ачсын балам. Кудай Таалам жакшылыкты берсин. Кудай Таалам иман берсин деп иман сурап кетиш керек бул жерде түгөнгүз. Ошону айтып атат, ибадат маңызы деп. Кыйынчылык кезде гана Алланы эстеп, жакшы күндөрдө аны эстен чыгаруу дуа кылуу эмес, балким убактылуу талап кылуу болуп саналат. Намаздын кыбласы Кааба. Дуанын кыбласы асман болмокчу. Дуа көккө көтөрүлүп кабыл болуусу үчүн ага уча турган эки кош канат керек. Ошол дуанын эки чоң түркүгү жана канаттары экөө. Биринчиси башында жана аягында жараткан Алланы мактап, аны даңктоо жана ар кыл кемчиликтерден арылоо керек. О Кудай, жакшылыктардын эгеси сенсиң, ар кандай кемчиликтерден тазасың, сенин балаң жок, аялың жок, мактоого татыктуу сен элесиң деш керек да. Экинчи канаты башында жана акырында асыл пайгамбарыбыз алейхиссаламга салаваттарды айтуу. Салават айтып үйрөнүшүбүз керек. Демек, сиз байкадыңыздарбы? Ушу келгенден беричи салаватка көп басым коюп атабыз, Анткени салаваттын өзүн айтса апа, ата, салаваттын өзүндө бүткүл муктаждыктар бар экен да өзү. Кудай Тааладан же берекени тилеп, жакшылыкты тилеп бүт бардыгы бар. Эми кылынган дуа кийинки нерсе. Салават айтуу деп экинчи. Эң кыска салаваттардын бири саллаллаху алейхи вассалам деген сөздөр. Намаздагы ат-тахияттан кийинки салаватты да айтса да жакшыраак болот. Дуаны токтотпой, такай улантып туруу анын кабыл болгонунун белгиси өткөндө айтканбыз. Дуаны жүрөктөн толук берилип, илгери үмүт менен кабыл болот деген терең ишенимдин коштоосунда кылыш кажеттелет. Дуа кылып атканда ушул кабыл болобу жокпу деп шектенсе, ал дуа кабыл болбойт экен. Хадис бар, инналлаха ла яхбалу дуа гафил дейт. Тилеле сүйлөп жүрөгүндө ошол маани жок болсо болбойт экен. Ошон үчүн сиз дуа кылганда бул да аталарым, апаларым, көп нерсени дуа кылыш шарт эмес. Бирок тилиңиз айтып аткан нерсени жүрөктөн элестетип туруу шарт болот. Бир адам 100 дуаны айтып туруп, тили менен айтып кете берсе, аны кабыл болушу кыйын.
Бирок эки дуаны айтат. Мисалы да, о Кудай, ата-энеме ден соолук бер. Намаздан ушул дуаны кылабыз да. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. Ата-энем жаш кезинде мага мээрим төккөндөй, ырайым көрсөткөндөй, ата-энемди азыр өз мээримиң ал деп жүрөктөн ата-энени элестетип, Кудай Тааланын ырайымын элестетип болса, бир дуа 100 дуадан артыгыраак болот да. Кылынган дуа Алланын илимине ылайык дароо кабыл болот, же бир аз убакыттан кийин кээ бирлери акыретте кабыл болот. Адам кыяматта баргандачы, жана ачып берип коесузбу дуаңыз. Адам кыяматта барганда көптөгөн хан сарайларды көрөт да. Анан хан сарайларды көрүп туруп, Кудай кайсыл жакшылыгым үчүн дегенде, ала тазкур яума каза ва каза, кад даутали. Сен билесиңби, жалган дүйнөдө ушинтип дуа кылбадың беле? Ошол дуаңдын мөмөсү ушул деп берет экен. Ошол акыреттеги бейиштеги үйүн көргөндө адам аттиң дуанын бардыгын эле ошол акыретке калтырбай дейт экен. Эми бул дүйнөдө жашап аткандай керек экен бизге, бирок кээде дуаңыз кабыл болбой атса, бул Кудай эмне болду дебеңиз да. Ошол дуа акыретке сизге бейиш чеп болуп, даража болуп курулуп кетип атат деген сөз да. 20 дуаны аябай, түнү бою уктабай, сонун мындай ойлоп отуруп, Курандан, хадистерден, алымдардан алып отуруп жаздым. Биринчиси азыр 5-өн окуйлу. Анан турабыз, карым. Уруксат болсо. Биринчи. О Аллахым, эки дүйнөнүн жакшылыктарын насип кылып, ар кыл жамандыктарынан өзүң сакта. Тозокко түшүрүп, жан чыдагыс азапка дуушар кылба. Акырет мүшкүлдүктөрүнөн асыра. Акырет мүшкүлдүктөрү эсеп кысап, сирот көпүрөсүнөн өтүү, чаңкоо, ушулардын бардыгы бир сөздүн ичине кирди да, акырет мүшкүлдүктөрү деп. Экинчи дуа. Тилсиз жоодон, тообосуз келген өлүмдөн жана жумурай журттун астында шерменде болуудан асыра. 4 нерседен сактоосуранышыбыз керек да, ушуну эстеп калсаңыздар. Биринчиси жалган жала, экинчи курулай доомат, үчүнчү акыйкатсыздык, төртүнчү шермендечилик. Жалган жала бул өтө чоң күнөө болот экен. Жалган жала чоң күнөө болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Зикрука ахака бима якраху" дейт. Гыйбат. Ушак деген бар го. Ушактаган эмне десе, бир тууганыңыздагы бар айыпты, бар жок эмес, бар айыпты айтсаңыз, ошол күнөө болот экен. Көзү жокто айтуу дейт. Бизде аркасынан сүйлөө дейт го. Мисал элестетели, Эшмат арабызда жок. Ушул Эшмат ушул оңбогон адам экен Эшмат. Мындай иштерди кылат экен. Бар, ошол айып бар биз айткан нерсе. Бирок көзү жокто айтып атабыз, ушул күнөө болот экен. Анда качан күнөө болбойт десе, ошол айыпты көзү барда айтыш керек, бирок көңүл буруш керек. Элдин астында эмес. Элдин астында айткан өзүн көрсөткөн дейт. Жекече акырын алып барып, Эшмат аке, Эшмат аба, Эшмат ага, Алла разы болсун, сиз жакшы адамсыз, бирок ушул сыпаттар ушундай болуп атат да деп айтса гана күнөө болбойт дейт. Жалган жалачы бул адамдын көзү жокто андагы жок айыпты чаптап туруп айтса, ушуну жалган жала деп айтат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Момун адам коркок болушу мүмкүн, бүтсө коркок болушу мүмкүн" дейт. Далай адамдарды айылдан көргөнбүз, кечкисин бизде айылдарда ажаткана билесиз, алыста болот. Ажатканага чалбай аткан адамдар бар да, коркунучтуу кино көрүп барыпчы. Мисалы, бар экен да, коркот экен адам. Бар го, жашоодо ар кандай болот. Чоң элүүгө чыгып алып, ток сай албай, токтон ток урат деп корккондор бар. Адам, момун адам коркок болотса, коркок болот дейт. "Я Расулулла, зина кылып коюшу мүмкүнбү?" десе, зина чоң күнөө, бирок жаңылышып адашып калышы мүмкүн деп ушуларды айтып келип туруп, бирок момун адам жалган айтабы дегенде жалган айтпайт деген экен. Бул жалган айтуу момун адамдын эң чоң эмеси экен да. Биз Египетте арабтарды окуп жүрөбүз го. Каззаб деп коет. Сен мындайсың, ачуусу келбейт, бирок сен жалганчысың десе, аябай ачуусу келип кетет да. Ошон үчүн жалган жалаадан айтат болуш керек, курулай дооматтан. Курулай дооматчы бирөөнүн көзү жокто жок айыпты айтууда. Бул Кудай Таала бирөөнү курулай доомат менен айтса, ошол адамды андан дагы оор доомат менен башына коймоюнча жанын албайт. Бирөөнү жок жерден сындырып аркасынан эме кылса, ошонун өзүн ошондой азапка дуушар кылмайынча Аллах Таала жанын албайт экен да. Курулай дооматтын эмеси ошол экен. Анда бисмилла, жанагы 20 дуаны улап кете берели 10-10дон. Азыр 6-дан 10га чейинкисин окуйбуз. Амин. О жараткан жалгызым Алла Таала, биз мына ушул ыйык жерлерде турабыз, Меккеде Арафат өрөөнүндө турабыз. Ажылыктагы негизги үркүндөрдүн бири болгон жер. Көпчүлүк олиялардын, пайгамбарлардын, сахабалардын, улуу инсандардын
дуалары кылынып, ушул жерде кабыл болгон, бактылуулукка жетишкен, тозоктон кутулууга себепкер болгон жерлердин биринде турабыз. Аллах Таалам ушул өзүң ыйыктап койгон ушул берекелүү дуа кабыл болгон жерлерде биздин дагы дуаларыбызды кабыл кыла көр. Мына азыр ар бирибиз дуа кылдык. Бир туугандарыбыз бар эл арасында балалуу боло албай аткан. Кудай Таалам ошолорго бала бере көр. Кудай Таалам ушул аракештиктен айыгалбай, ушул илдеттен арыла албаган туугандарыбыз бар. Ушул дуалардын урматында алар арактарын таштаса экен жараткан Алла Таала. Үй бүлөлөрүнө кайтып келип, жакшынакай үй бүлө түзүп жашап калса экен Аллахым. 6-чы дуабыз биздин урпагыбыздан аракор менен паракор, зинакор, арамза, митам жана ууру кескини чыгара көрбө Алла Таала. Биздин генибизди булгаба жараткан Алла Таала, булгай тургандарды чыгарбаган жараткан Алла Таала. 7-чи дуабыз: о Кудайым, арам тамак ач көз алкымдан, адалга канаат кылбаган ачка напсиден, жакшылыкты учурунда баамдап шүгүр кылбаган жарды көкүрөктөн сакта. О Кудай, көзүбүздү май бастырба, көкүрөгүбүздү өчүрбө жараткан жалгызым Алла Таала. Илимди урматтап, анын адебин сактаганга топук бер. Урпагыбыздан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлору, аалымдарды көп чыгара көр. Билгенибизге бизди амал кылдыргын жараткан жалгызым Алла Таала. Şu 9-чу дуа атайын узун жаздым, бул өзгөчө кыз балдарыбызга, кыз неберелерибизге болмокчу. Аллахым кыздарыма, кыздарыбызга, кыз неберелерибизге өзгөчө жаркын келечек, ыйманда бактылуу жашоо насип эт. Аларды күндөштүн күйүтүнө, ойноштун отуна салба. Жакшы түшүнүктүү кайын журт жана жароокер диндар күйөө балдарды насип кылып, бир нике менен жашап кетүүлөрүнө жардамчы бол. Кыздарыбыз барган жерлеринен бакыт табып, бактылуу келин, сүйкүндүү жар, ырыскылуу эне бакытын насип кыла көр. Кыздарыбыздын келечегине балта чапкан бактысыз ата энелерден кылба. Кыздарыбыз сыймыктанган ата энелерден кыл. Аларга даанекер тунук акыл, терең көрөнгө, кенен баам парасат жана данышмандуулук тартуула. Кыздарыбыздын тоюн көрүүнү, анткени муну кошконум Чубак устазыбыз тоюн көрө албай калды да. Бул кыздардын тоюн көрүү ата эне үчүн өтө чоң бакыт экен да. Кыздарыбыздын тоюн көрүүнү, небере жытын жыттап, бактылуу чоң ата чоң эне, бактылуу тай ата тай эне болуу бактысына жеткире көр. Кыздарымды жерип, алардын көңүлүн калтырып, жаналарга кол тийгизүүдөн сактай көр. Аларды намыска бекем, уяттуу жана илимдүү, билимдүү кылып, Куранды өкүмдөрү менен толук бекем жаттап чыгууларын насип кыл. Ал эми эркек уулдарыбызды болсо, элдин керегине жараган ыймандуу, илимдүү, билимдүү, даанакер жана улуу пайгамбардын мурасын сүрөгөн, Чубак устаздын илимин улаган амалкөй аалым каарылардан кыла көр. О жараткан Алла, калың элге оомат бер, ар баледен, оор аламаттан сакта, суноо менен чырмабай, мээримиң менен эки дүйнөнүн бейишин насип кыл. О жараткан Аллахым, туура жолдон жаздырба, азапты башка салдырба, көрө албаган заманда душманга таба калтырба. Тилден кетип жаздырба, душманга орду каздырба, жүрөктөргө нур белип, акыл эстен калтырба. Амин. Аллаху акбар. Аллах Таалам разы болсун. Аталарым, Аллах Таала кабыл кылсын. Байкадыңыздарбы, мындай Кыргызстанда, башка жерде дуа кылынат, албетте, Аллага шүгүр, бирок азыркы жерден ар бириңиздерден байкадым да, мындай дуа бүтпөсө экен, кетпесек экен деп турдуңуздарбы? Мындай дуага башкача тартылуу күчү болду да. Жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат да, мага чейинки дейт, жана мага чейинки пайгамбарлар жана мен айткан эң жакшы дуа, жана биз жамаат менен хор айткан дуа болот да. Ошону мен айтсам, сиздер кайра кайталап койсоңуздар иншалла. Ла илаха иллаллах, вахда, ла шарика лах, лахул мульк, ва лахул хамд, ва хува ала кулли шайин кадир. Ушул дуада эмне үчүн бул пайгамбарлар айткан десе, бул эми өтө бир ыйык, Алла Тааланын жалгыздыгын, Алла Тааланын кудурет мүлк ээси экендигин эске салган дуа болуп атат да. Азыр эми биз 3-чү жай эстеп туруңуз, биринчи келип токтогон жер Жабал, сөз жаттап алсаңыз жакшы болот. Жабал деген тоо деген сөз. Жабал Саур,
Саур тоосунда, Саур үңкүрүндө болдук биринчи. Экинчи Аллага шүгүр мынакей Арафат өрөөнүндө болдук. Арафат жеринде. Үчүнчү Муздалифага баратабыз. Эми ушул жерден бир суроо пайда болот да. Аталарым, апаларым, биз умраны аткарып атсак, бул жерлердин канчалык зарылдыгы бар десе, мунун негизги хикматы дуа кылып берекесин алуу албетте. Муну биз аткардык. Бирок экинчи сыры ушул жерлерди көрүп ажылыкка даярдануу деген ой жаралыш керек. Баягы адам алдын ала бир нерсени көрүп, кыялданып койгондон кийин ажылыкта жеңил болот. Ошон үчүн мындай бир умрага келбестен туруп ажылыкка келген адамдардыкы дагы жакшы, бирок сүннөттү таштаган болот. Ошон үчүн тартип ажыга келиштен алдын адам умрага келиш керек. Жок дегенде бир ирет келип кетиш керек. Жок дегенде мүмкүнчүлүккө жараша. Бул жанагы намаздын сүннөтү сыяктуу. Багымдаттын 2 рекет сүннөтүн окуйсуз даярдык катары. Андан кийин парзы келет дегендей өрөөн да. Азыр биз ошол Муздалифа, аты Муздалифа. Муздалифа өрөөнүнө ажы адамдар качан кайтат? Жана биз Арафа турдук го. Арафатта таңга маалдан же түшкө маалдан күн батканга чейин болот. Күн батайын деп калганда адамдар кайтат анан ушундай. Илгери жөө кайтышкан. Азыр эми ушундай унаалар менен эгерде тыгын болсо жөө эле кайтып калышат. Абалга жараша. Шамды окубайт ал жерден. Шамды кечиктирип Муздалифа өрөөнүнө келип, кечиктирип туруп куфтандын убактысында бириктирип окуйт. Бул чоң иман бар болсо, чоң иман. Чоң имам дегени меккеликтердин чоң имам бар болсо, анан чоң имамы жок болсо, ар бирин жолдо окушат анда. Муздалифа өрөөнү ушул. Муздалифада адамдар келип түнөйбүз. Бул жерге ажылык учурда келип түнөп, кечкисин таштарды терип алат. Анткени мындан кийин Мина деп, Жамарат деп таш ата турган жерге барабыз. Баягы таш атуунун тарыхы Ибрахим пайгамбарга түшүндө Алла Таала балаңды сой, музда деген бир буйрук сыяктуу баласын муздап атканын көрөт. Анан пайгамбарлардын түшү бул чын болот, ыйык кабар вахий болот да. Бир күнү түш көрсө баласын муздап аткан болот. Экинчи, үчүнчү түшү да ошондой чыгат. Анан баласына келип айтат: "Балам, мен түшүмдө сени муздап атыптырмын балам. Пайгамбарлардын түшү чын болот, буйрук болот. Балам, албетте бул атага кыйын. Бул дагы болсо Аллахтын сыноосу. Балам, бул нерсеге кандай карайсың?" десе, "Иф алма ту'мар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин." Куранда Аллах Таала айтып атпайбы? Баласы айтып атат да, Исмаил алейхиссаламчы туурасы. "О, атаке байым, Кудай эле буйрган болсо, экиленбестен, кыжаалат болуп, ойлонуп, кетенчиктеп калбастан буйруктатканыңыз. Мен Кудайдын буйругуна сабыр кыламын" дейт. Эмне үчүн ажылык, умралык ушундай баалуу? Ибрахим пайгамбардын курбанчылыгы. Умрабыз кичи ажылык. Чоң ажылыгыбыз Ибрахим пайгамбардын убагында аткарган амалын Кудай кабыл кылып туруп, кыяматка чейин жасатып, сиз менен бизге шарапаттуу, берекелүү амал кылып койгон. Карасаңыз, Ажар энебиз буйрук келди. Ажар энебизди ээн тала эрмечөлгө таштагын деди. Ибрахим пайгамбар Ажар энебизди алды дагы ээн тала эрмечөнгө алып келип, жаш баласы менен таштады. Исмаил алейхиссалам менен таштады. Ошондо таштап кетип баратканда Ибрахим пайгамбар сүйлөй албады да, элестетсеңиз, аялыңызды, жаш ымыркай балаңызды таштап кетип атасыз. Бирок бүгүнкү күндө өзүн бирөө Ибрахим алейхиссаламга окшоп таштабасын. Анткени Ибрахим алейхиссаламга ачык буйрук келип атат Кудай Тааладан. Ачык буйрук келип атат. Анан келип таштаганда, карасаңыз, сүйлөбөдү дейт да Ибрахим алейхиссалам. Неге десе, аркасында кылчайып карабады дейт. Эгерде карасам аталык мээримим, күйөөлүк мээрим ойгонуп, Кудайдын суноосунан өтө албай калбайын деп, ошондо Ажар энебиз карап туруп, "Аллаху амарака бихада." Бул Кудайдын буйругу деген суроону гана берди. Дегенде Ибрахим пайгамбар артын кылчайып карабастан башын гана ийкеп тим болду да. Ошондо "Изан ла юдайюаналлах." Сөздү карасаңыз, үммөттү, коомду энелер жараткан экен да. Жараткан деген эми өтмө мааниде энелер тургузган экен да. Бир ийгиликтүү коомдун аркасында албетте эркектер, бирок биринчи кезекте аял-заттын эмгеги чоң экен. Ошондо Ажар энебиз шундай бир ишеним менен, андай болсо Аллах бизди куру жалак бош калтырбайт. Аллах биздин кепилчигибиз болот деп, анан жана биз Сафа Марвада ары бери чуркаганда, баласы мыркайы катуу ыйлаганда, бирөө жарым көрүнөбү? Кербенчилер бар бекен деп ошол жерден жетирет чуркаганда, ошол мээнетти Кудай Таалам кабыл кылып,
Siz менен биз Сафа Марвада чуркап атабыз да. Анан биз бара турган Муздалифа өрөөнүндө ошол жерде таш алынат. Түнү бою ошол жерде түнөп, таңгаман эрте багымда токуп, жамарат дейт, таш ата турган жерлерге кетет. Эмне үчүн? Ибрахим пайгамбар баласын Исмаил алейхиссалам алып буйрукту аткарайын деп жөө баратканда, шайтан 3 жерден көзүнө көрүнөт. Бирде туруп баласына, бирде туруп атасына көрүнөт. Кайт, өз балаңды мууздайсыңбы? Бул кандай дин? Кудай ага буйрбайт дейт. Таш менен атат. Баласына көрүнөт, таш менен атат. Ошон үчүн шайтан көрүнгөн 3 жерде таш атылынат. Муздалифа ошо таш атууга бара турган бир эс алып алуучу жер болот. Муздалифа дегендин мааниси адамдар көчүп жүргөн жер деген сөз. Мындайча айтканда Арафадан Муздалифага келе турган жер дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Куллу Муздалифата мауқифун" дегенде "Варфау ан мухассир" дейт. Муздалифада адамдар түнөйт деп едик да, чатыр тигип. Бардык жерде түнөп жатса болот, бирок мухассир деген жерге түнөбөш керек дейт. Неге мухассир деген жерде түнөбөйт десе, ошол жерде шайтан келип түнөгөн экен да. Бул шайтан биздин напси өлгөндө эле кутулбасак мындан кытылыш кыйын экен да. Эртең муну айтканымдын себеби умрадан кайтып барганда эле күтүп баштайт да. Ошон үчүн Кудай Тааладан дуа кылып, барганда напсимдин жамандыгынан сакта, шайтан азгырып кайра ушул жолдон адашып кетүүдөн сакта дейли. Ана мына азыр эле бир көлдү өзүбүздүн эжебиз абабыз болуп кетет экен. Балдарыбыз дейт, кызым дейт, демилге көтөрүп, ушул умраны сатып алып, анан сертификат кылып жөн эле бербестен биздин башыбызды чогултуп сый тамактын дасторкондун үстүндө берди дейт да. Мен айтып атам да sunanып. Ошол кыздарыбыз, балдарыбыздын үмүтүн актап барсак, 5 маал намазга бекен болуп барсак, барганда илим окуй тургандай болуп барсак, мына пайгамбардын улуу мээнети экен, дават убактысы мүмкүнчүлүк болсочу, баргандайын даватка чыкканды токтотпосок мүмкүнчүлүк болсо атабам. Эмнеге дебейсизби? Дават Чубак устазыбыз айткандай көчмө медресе экен дагы, ошол могул 5 маал намазды ушул нурду кармап кетүүгө себеп болот да. Дамылдалардын, устаздардын илим сабагына барсак. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул Муздалифа өрөөнүндө жатып, ушул жерде баягы таш чогултуп эс алган. Анан Муздалифа өрөөнү тарыхта чоң. Кандай дебейсизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төрөлөр жылы, бир канча жыл убакыт калганда төрөлөр жылы Пил окуясы болгон. Пил окуясы деп бул Йемен мамлекети. Йемен мамлекетинин Абраха деген башчысы болгон. Караса эле адамдар ушу Меккеге келип ажылык кылышат да. Машарул Харам деп, Масжидул Харамга жакын эме болуп атат да. Оң жакты карасаңыздар, ушул жерлерде мечиттерде жана Муздалифадан келгенден кийин ушул жерлерде намаз окулуп, сахабалар менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кеңешип, алдыдагы чоң пландарды машварага салып, кеңешип, иштерди кабыл ала турган жер болуп атат да. Анан Машарул Харам дейт. Машарул Харам деген ажылык учурундагы окулат, жума намаз окула турган мечит бул. Ажылыктын мечити деп айтылат бул. Ажылыктын мечити. Жана окуяны улайбыз. Йемендин Абраха деген башчысы караса адамдар ажылыкта Меккеде кылып аткан болот. Исламдан алдынчы. Анткени адам атабыздан бери ажылык кылганда адамдар ошону сактап калган, болгону ширк кошуп ийген. Анан мунун кызганыч ойгонуп, эмнеге адамдар арабтарга барып эме кылыш керек? Меккеге барыш керек деп өзү бул эме христиан дин өкүлүндө болот. Эң чоң чүркөө, өзүнүн мамлекети Йеменди чоң чүркөө салат. Асман караганда топусу кулап кала тургандай. Меккелик бирөө барып, чүркөөсүнүн ичине кирип булгап коет, заңдап коет да, мындай ажаатканага отургандай заңдап булгап коет. Анан ачуусу келип, ким экенин билип, эң чоң аскерлерин топтоп Каабаны жок кылам деп келет бул. Анан бул дүйнөдөгү чоң династия болгон учурунда Абраханыкы. Мунун аскеринин күчү чоң пилдер болгон да, дөө пилдер болгон. Махмуд деген башка деген аттуу пилдер. Ошо пилдерди жетектеп алып келгенде пилдери баспай коет. Пилдери баспай, такыр баспай койгондо сайгылап отуруп келет дагы, билесиздер да окуяны. Анан Абу Талиб топ коет, ага чейинки Абдул Мутталиб топ коет. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чоң аталары Меккенин калкын алып, сырткараак жерге жайгаштырып, анан өзү төөсүн жоготуп, төөсүн издеп келип калат. Абраха сүйүнүп кетип, менден кечирим сурайын деп, алдыма жагалданайын, кечирим сурайын деп келдиңби дегенде, кечирим сураганы келген жокмун. Каабаны сакта, ага тигизбе, аны сындырба деп келген жокмун. Лил байти роббун яхми,
Бул үйдүн өзүнүн сактап коруп кала турган Кудайы бар. Мен төбөмдү сураганы келдим дейт. Дегенде айткан экен. Алыстан келе жатканыңды көргөндө баатырдай элес болду эле. Жаныма келгенде сөзүңдү угуп коёндой жүрөк экениңди билдим дегенде, жок. Сен билбей атасың кимге каршы чыкканыңды деп эскертип төбөсүнө алып кетет. Ошондо бул Каабаны эметейин деп атканда төбөлөр баспайт. Анан Каабаны жок кылайын дегенде Алла Таала атын эстеп калыңыз, Абабил деген кичинекей чымчыктарды жөнөтөт. Абабил деген чымчыктар учуп келип, тозоктон сиджил, Алам тараке кайфа сүрөсүндө келет. Сиджил деген майда таштар болот. Ошол майда таштарды алып, эң кызыгы карасаңыз, эки тумшугу болот го чымчыктын. Ошо кичинекей тозоктун таштарын эми кантип кармады, ал Кудайдын кудурети, эрип жок болуп кетиш керек эле. Ошол нерселерди тиштеп туруп, анан жанагылардын үстүнөн таштаган. Кызыгын карасаңыз, Кудайдын кудурети. Ар бир коргоол ташта кимге түшөт, ошо баланчанын аты жазылган болот. Эшмат, Эшмат, Кудай сактасын. Ташмат, Ташмат, Кудай сактасын, эми Кудай сактасын. Ошонун аты жазылып туруп, жанагы адамдын үстүнөн таш түшкөндө астынан тешип түшкөн дейт. Ошон үчүн жана Алам тара кайфа сүрөсүнүн тафсир ушул болуп атат. Фажаалахум акыркы аят. Касфин маъкул дегени жанагы таштар түшүп, булар жанагы бар го, Кудай сактасын. Көлдө бир рет ошондой көргөм да мен. Буудайлардын машагын чегирткелер келип бир илдет каптап жеп кетет го. Жалбырактары желип калат. Колорадский жук чыкты го. Жанагы таштардагы дейт, адамдарды тешип чыкканда жанагындай курт келип жеген самандын жалбырагы сыяктуу болуп калды дейт. Кудай сактасын. Муздалифада мына ошол окуя орун алган. Бул жерден биз кандай сабак алабыз? Бул жерден биз Кудайдын касиеттүү нерселерине кийлигишүүдөн, бирөөнүн мүлкүнө кол салуудан этият болуш керек экен. Бирөөнүн мүлкүнө, бирөөнүн малына, жанына кол салган адамдын акыбети жаман болот экен да, адамдын акысы. Апаларым, мен бир сүйүнүчтүү жаңылык бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы ажылыгында бул аламдан өтөрдү. Арафада дуа кылган. О Алла деген, сиз менен бизди жакшы көрөт үммөтүнүн. Кыяматка чейин мени көрбөй иман келтирген үммөтүм адамдардын акысына кирсе ошону да кечирчи деп суранган. Кудай кыяматта өзүнүн акысын кечирет экен. Бирок пенденин акысын кечирбейт экен да. Бар, ошо пенде ыраазы болсо, мен ыраазымын. Ыраазы болбосо, жамандап койдуң беле, соңуңду бергин. Соңуң жетпесе, ошончо өлчөмдө күнөөсүн алгын дейт. Элестетиңиз, пенденин күнөөсү жаман экен да, ушактап, акысына кирип, ошондо Пайгамбар Арафада дуа кылган. Алла, дуа кабыл боло турган жер. Менин үммөтүм бирөөнүн акысына кирип, уруп коюп, башка кылып коюп, ошону тооба кылбай өлүп кетсе, ошону кечирчи дегенде дуасы жооп түшкөн эмес. Муздалифага келип намаз окуп жатканда Жебрейил периште сүйүнүп, нурланып келип айткан. Алла Таала сенин үммөтүңдү ошол табиати умматик дейт. Макам Ибрахим. Сол жактагыны карасаңыздар, Ибрахим алейхиссаламдын макому болот. Ибрахим алейхиссаламдын жайы. Мына сол тараптагы могу үстү тарап. Чатырлардын үстү тиги жер. Таш кичинекей мындай күмбө сыяктуу болуп турат, көрдүңүздөрбү? Ошол жер. Ибрахим пайгамбар өзүнүн баласын алып келип ушул жерлерден баягы муздаймын деп түшкөн учурда баягы Алла Таала кочкор түшүрөт го? Жок, бул сыноо болчу деп ушул жерлерде болгон мына ушул жер. Жанагы бычак, бизче айтканда макисин баласын мойнойт. Дагы тартканда өтпөйт. Кандай бул Кудайдын буйругуна каршы чыккан бычаксың деп туруп, ташка салганда таш кесилип кетет да, бурчаланып. Мына ушул жерлерди Маком Ибрахим дейт. Анан оң сол тарапты карасаңыздар, могу чатырлар. Бул Мина. Мина Маулана. Мина деген Муздалифадан келип туруп, бул жерлерде жатып, анан азыр жамарат дейт, таш ата турган жер бар. Ушул чатырларда жайгашып туруп, таш ата турган жерлерге жөө бар 3 күн таш атылат. Эмне үчүн таш атылат дедик? Ушул жерге келип муздаганга чейинки жерге келгенде шайтан көрүнгөн 3 жерде таш ыргыткан. Ошол амалды кабыл кылган үчүн биз Минада жайгашып ошол жерге барып таш атабыз. Жанагы окуяны улайбыз. Ошентип бул жерде алына турган сабак Муздалифадан алына турган сабак. Бирөөнүн мүлкүнө кириштен кыйын болуш керек. Жебрейил периште Муздалифа өрөөнүндө сүйүнүп, нурланып келип, "О Расулулла, сизге Алла Тааланын саламы куш..." Жамаратка келдик таш аткан жерге. Жана окуяны бүтүрө салайын, анан жамаратка келебиз. Жебрейил периште айтып атат, Алла Таала сиздин үммөтүңүзгө салам айтып айтты. Кимде ким колдон келишинче аракет кылсын, аракет кылбаса акысына кирген адамдын атына зикир кылып, Куран окуп, соопторду кылсын, Алла Таала ошолорду кыяматта өзү ыраазы кылат деген куш кабардап келди.
Караңыздарчы мынакей. Мына жанагы чатырдан могул жерлерге жөө керебиз, бирок азыр аралык жакын болуп атпайбы? Ажыда жер быкылдап, адам толуп калганда басып келиш көп убакыт алып калат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы келип айткан экен. Мен энемди мойнума көтөрүп, жөө көтөрүп ушунун баардык ажылыкты кылдым. Элестетиңиз, Меккеден ушуга чейин дегенде, энемдин акысынан кутулдумбу я Расулулла, кыяматта энемдин акысы доомат болбойбу дегенде, жок. Түндө туруп бир эмизген, уйкусун бөлүп, бир эмизген сүтүн актаган жоксуң, жарым сүтүн актадың деген экен да. Ошон үчүн ушул жерде азыр биздин жамаатта энелерибизди алып келген агаларыбыз жүрбөйбү? Сураныч агаларым, эгер ушуну кыла алсаңыз кылыңыз. Мына могу шайтан көрүлгөн жер, тетик этаждар турбайбы сол тарап? Ошол жерде таш ыргытылат. 3 таш ыргытыла турган жер бар. Сол тарапты карасаңыздар, шайтан ошол тараптан көрүлгөн. Ошол жерге басып барып туруп жерге таш ыргытабыз. Анан кээ бир Пакистан туугандар берилип кетип шлепкасын ыргытып ийген экен да. Египеттиктер ачуусу келип кетип кийимин чечип ыргытып ийген деген экен. Ооба, 3 этаж бар. Ошол жерде 3 эме бар, байкадыңыздарбы? 3 жерден ыргытылат. Биринчисинен ыргытылат, жабарадап коёт, экинчисинен, анан үчүнчүсүнөн дуа кылып туруп айланып чыгып кетет анан. Айланып кайра келип чатырларга барат. Жол турган ошол 4 этаж Ошол ыргытыла турган жер. 4 этаж адамдар басып өтөт экен. Ошо 4 этажга бөлүнүп басып, бирок адамдар быкып толуп кетет десеңиз. Ушуларды көрүп сүрөткө тартып коюңуздар. Эртең ажылыкка келгенде, бая бою кичинекей калса айтпады беле деп эстеп каласыздар да. Майда чатырлар кандай? Бул майда чатырлар адамдар толбой уш жерге чейин жайгашылат да. Минага толуп кетет. Анан минада 3 күн ташат, эң толук 3 күн ташатат. 3 күн ташаткандан кийин чачалат. Чачалыштан алдын курбанчылык союлат. Ажыда милдеттүү түрдө кой союлуш керек болот. Милдеттүү түрдө дебелчи сойгон жакшыраак. Ажы менен умраны бириктирсе милдет болуп калат. Койду сойдуруп, дияктан атайын эмелер бар, фирмалар. Фирмаларга акчасын төлөйт, алар койду союп бүтүп чалат. Биз сиздин коюңузду сойдук деп. Ишеничтүү адамдар, Меккенин эме, правительство ошак өкмөт даярдап койгон. Аны кабар уккандан кийин ташатып келип туруп, чачаласыз, чачалып туруп анан Меккеге түшөт. Меккеге түшүп, акыркы таваф, коштошуу тавафын кылып, адамдар ажылыгын бүтүрүп кетет. Ажы адамдыкы кандай? Биринчи умра сыяктуу келет. Зулхиджан ошол 8-күнүнө чейин умрасын кылып, ибадатын кылып турат. Анан Минага чыгып, Минадан Арафага барып, Арафа, Муздалиф ушул кылып бүтүрүп анан кетишет да. Могул туннел бар го. Ушул туннелден мен 2013 келсем, 2013-2014 көп адамдар кайтыш болуп кеткен. Давка болуп жанагындай кысылып, бири-биринин үстүндө кыса берип туруп анан кайтыш болуп кеткен да, Кудай сактасын. Неге десе, кийин Мединада окуган балдар айтты, Шия деген агым бар. Урматтуу апа аталарым, ушуну билип коюңуздар, этият бололу. Биздин пайгамбарыбызга сөз тийгизип сахабаларды сөккөн Шия деген агым бар. Ошолор атайын адамдарга бир 100ге жакын адамдарын киргизип, бут кийимдеринин таманын астында Абу Бакыр сага наалат болсун, Умар сага наалат болсун деп жаздырып, атайын ушактан каршы мындай жүрүшкөн экен. Адамдар, ооба. Ушул давка болгон. Бул жерге жүрүш керек эле го. Алар артка тетири жүргөндө адамдар давка болуп туруп, көп адамдар өлүп кеткен да. Ошон үчүн биз эмнеге дуа кылып атабыз? Динден адаштырба, адаштырган тозоктук агымдарга киргизбе деген маселе ушул да. Ошон үчүн илим ээсине кайтып туруңуздар. Кандай маселе чыкпасын, илимдүү адамдан сурап тактап туруш керек болот. Ошондон өлгөн да тарыхта, Кудай сактасын. Азыр эми мамлекет ага жол бербейт, акырын басып. Ошон үчүн ким ажыга келем десе, жок дегенде бир ирет умра кылып алып келсе милдет эмес, жакшы. Анткени бүт билип калат да бардыгын. Маулана алан наттажи илай макан. Сейди, алан ай макан? Жабал Нур. Азыр апаларым биз бараткан жер асман менен жерди байланыштырган жерге баратабыз. Асман менен жер качан байланышкан? Эң биринчи Курандын аяттары түшүп, сен пайгамбарсың деп окугун деген берекелүү Нур тоосуна баратабыз. Тоонун аты Нур тоосу. Нур тоосунда Хира үңкүрү бар.
Ал үңкүр баарыбызга маалым болгон, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алгачкы Курандын аяттары түшкөн жер болуп эсептелет. Мына ошол Нур тоосунун ташынан Каабанын таштары жасалып алынган деп айтылат. Жана Каабанын кийиминин ичинде турбайбы таштары? Ошол мрамор таштарына убагында ошол жерден алынып кошулунган дейт. Ошондо ыйык жерге баратабыз иншалла. Азыр мындай кылалы, барганда сабак өтөйүн, барганча Аллах Таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ыраазы бол, пайгамбарыбызды бизден ыраазы кыл деп салават айтып барсак, ушул дуаны кылып. О Аллахым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ыраазы бол, жана өзүң, жана пайгамбарыбыз бизден ыраазы болсун, анан салават айтып барабыз. Анткени ыйык вахий түшкөн жерге баратабыз. Кудайым буйрса, мына сиздердики экисин да кайтуу мүмкүн болсо, акырын бул жерде таксини Мурат карым сүйлөшүп берет. Жабалы Нур деп акырын келип, жаштар өзгөчө мүмкүнчүлүгү жетсе, Жабалы Нурга чыгып, Хейр өңкүрүнө чыгып, 2 рекет үңкүргө кирип намаз окуп, Мекке бүт толук көрүнөт, Мекке шаары. Саат дебейличи, ал Харам мечити бүт көрүнөт дагы. Ошол үңкүргө келип кеткенче акырын чыгып, суупуларды алып келиш керек. Бир канча бир 2-3 саатты кенен арнаш керек. 2 саатты кенен арнап, келердин алдын эс алып, тепкичтерден абайлап чыгышыңыз керек. Акырын чыгып, үңкүргө кирип намаз окуп, ошол жерден ойлонуп дуа кылыш керек. Бийиктиги азыр мен айтып берейинчи. Мына бул китебинде так жазган азыр. Тоо өрөөнүнөн дейт, тоо аймагынан 281 метр деп айтылат экен. 281 метр бийиктикте турат дейт. Бийиктигичи. Чыгыш өтө кыйын болот дейт. Ошого кичине этиятташ керек. Анан азыр түшкөндө айталы иншалла. Үңкүрдүн өзүнүн чоңдугу 3 метрди түзөт дейт. Эни болсо 1,30 түзөт дейт. Анан 2 адам батса болот, 2 адам үңкүргө, 2 адам намаз окуй тургандай. Азыр иншалла Мурат карыбыз сиз жанагында айтып коесуз да, каракем. Иреттүү тартиптүү түшүп, ушул жерден көрсөтүп, дуа кылып, анан иншалла метебиз, кайтабыз. Анан келип кетем дегендер, булар эми биз азыр түшүп эметелсек күтпөйт экен да программасы. Атайын такси менен келип чыксак, Хиро деп. Мындай кылып жазып, маягына кирип туруп 2 рекет намаз окусун, монда 2 кишиге дал келет да. Маякта адамдар чыгып Мекке жакты карайт. Беришине. Ооба, Мекке жак толук көрүнөт анын. Ошондо Куран китеп кайсы неме тоого түшөт да. Ушул азыр айтып берем буюрса. Ушул өрөнгө түшкөн, Бир сыйра көрүп эметип коесуздарбы? Муздалифа өрөнгө түшкөн турбайбы? Муздалифадан, Муздалифа өрөнгө түшүп атат. Мына сүрөттөрү могул да. Жана телефонуңузду да ачып бересизби? Мурат каякта жүрөт? Ай Мурат. Мурат карга. Азыр сурап берем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул Муздалифа өрөөнү болуп калып атат. Мына Мина тараптан келип атпайбызбы? Минага жакын. Таш атып келе турган жерден кийин эле бул тоонун берекелүү тоо Нур тоосу. Эмне үчүн Нур деп аталган? Анткени Куран өзү нур болот. Мусулман адам биздин Египеттеги аксакал Фатх Хижази деген 80ге келген атабыз айтат, аябай чоң алым. Мусулман адамда өзү 2-3 нур болот дейт. Биринчи нур Алла Таалага иман келтиргенде нуру болот дейт. Экинчи нур Расулулла, Алланын элчисине иман келтирген нур болот. Үчүнчү нур ошол Куран-ы Каримге иман келтирген үчүн нур болот дейт. Кимде ким нурун күчөтүүнү кааласа, Аллах Тааланы көп зикир кылса, ошончолук нур көбөйөт. Канчалык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн аткарса, ошончолук нур көбөйөт. Куранды окуса, ошончолук нур көбөйөт дейт. Ошон үчүн мына биздин карыкелерибиз Куран окуп атат, ушунча нур бул кишилерчи. Анан сиз менен бизде 4-чү нур бар, башкаларда жок. Умра менен ажылыкка келген адамдын нуру бар. Каабаны көрдүк, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитин көрдүк. Карасаңыздар, пайгамбарыбыз эми азыр Мекке могул тарапта болуп калат да Кааба. Бул Мекке да, Кааба дегеним. Каабадан ушул тоого чейин пайгамбарчылык келүүдөн алдын 40 жашка чейин 30 жаштан өтүп 10 жыл аралыгында, 5 жыл аралыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөө келип чыккан. Хатиче өзү менен үйлөндү да. Хатиче өзү менен 23 жашында үйлөндү. Ошондо где-то так айта албайбыз, бирок 30 жашынан баштап бул ааламга ойго чөмүлүп калган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ойго катуу чөмүлгөн дагы, неге мындай адилетсиздик? Неге мындай теңсиздик? Неге адамдар
өздөрүнүн колунан жасап алган нерсеге сыйынат. Азырет Умар радhiyallahu айтчы, биз деген кандай акылсыз адам болгонбуз дейт. Адамдын ыйманы болбосо акылсыз болуп калат экен да, Кудай сактасын. Өзүбүз колубуздан таттуу жей турган нерседен буттарды сыйына турган айкелди жасайт элек дагы, ошого сыйынып сапарга чыгып, курсагыбыз ачып кеткенде сыйынып аткан Кудай жеп коет элек дейт. Карасаңыз, өзбек ажыбыз айткандай да. Теңирчи деп талаша берет экен да, жер ыйык, суюк. Жер ыйык болсо сен ажатканага барасыңбы? Барбаган анда. Булга батпайсың жеренене. Дегендей эле кеп болуп атат да. Пайгамбарым ойго чөмүлөт эле дагы анан ушул жерден караңыздарчы, апалар, сиздерге бул сөз тиешелүү. Аял затынын коомдук орду. Хадиже энебиз бүт жана бизде куржундап коет го гүл азык. Гүл азык суусун камсыздап берип, бүт жөнөтөт эле. Пайгамбар салам ушул жерге келип ибадат кылып, зикир кылып, Кудай тааланы эстеп, ойго чөмүлүп тафаккур кылат эле. Бир канча күн жок болуп кетет эле. Анан азык зат түгөнүп жанагындай ибадаттан азык нур алгандан кийин ал жерде зикир кылып ой жүгүртөт эле да, кайра Меккеге түшүп, кайра бир канча күн болуп, кайра бияка чыгып отурат эле. Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол адатынын, ибадаттын биринде 40 жашка толгон болот. Кокустан эле Хиро үңкүрүнүн ичи жап-жарык нурга бөлөнүп кетет дагы. Ушундай бир периште келип Пайгамбарымдын көкүрөгүн катуу кысып туруп, "Икра, о Мухаммед, окугун" деп айтат. Шундай катуу кысылгандан Пайгамбарым "Ма ана биқариин", мен окуп кат сабатым жок, окуганды, жазганды билбеймин деп жооп берет. Периште дагы катуу кысып туруп, "Окугун" деп айтат. Шунчалык катуу жан алкымына келип, "Ма ана биқари", мен окуганды билбеймин деп айтат. Үчүнчү жолу кысып туруп, Кур'ан-ы Керимдеги аят бар, азыр карекем түшкөндө окуп берет. "Икра бисми раббикаллази халак" деп ошону окуп берди дейт азыр. Жалак сүрөт. Ооба. Кур'андагы алгачкы Алак сүрөсүнүн 5 аяты түшөт. "Икра, окугун, жараткан эгеңдин аты менен окугун. Жараткан эгең эң сыйлуу зат, жараткан эгеңе шерик кошпогун. Алла Таала адам баласына калем менен жазганды үйрөттү" деп илимдин, билимдин зарылдыгын айтып атат. Демек, мындан бизге маалым болуп атат, ислам дини жөн эле көр такыбачылык кылып ээрчип, ушундай турбайбы деп аныктабай туруп уккан кеткенди ээрчип кете турган дин эмес. Кээ бирлер айткандай арабтардын дини эмес, илгеркилердин жомогу эмес. Бул илимдин, билимдин дини. Эң биринчи кезекте түшкөн аят оку деп айтып атат. Эми ушул жерден бир суроо бар. Азыр мен айткан маселе жөн эле адатта кайталанма сөз эмес. Аябай маани берип ошону эстеп калышыңыз керек. Не үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Жебирел периште кысты? Неге катуу кысты деген суроо бар да. Мен туруп эле ичип турайынчы, кечиресиздер, замзам бул туруп ичсе болот. Бисмилла. Неге катуу кысты десе? Билими жок болсо, жазганды билбесе, Ооба. окуганды билбесе, Ооба. ошерекини окусун, билсин деп Ооба. эме кылды. Мына. Түрткү берди. Атабыз айтып атат, түрткү берди эң. Анан кыяматка чейин эң туура ушул нерсе. Кыяматка чейинки капырлар, азыр христиан дин өкүлдөрү, жөөттөр, дин душмандар минтип айтат. Пайгамбарыңар Куранды өзү жазып чыгарып алган дейт. Өзү жазып. Бул атабыз айткандай Пайгамбар окуган жазган билген эмес. Анан экинчиден айтат, жок, муну жин келип үйрөткөн дейт. Жин антип мончалык катуу таасир этип билдире албайт. Пайгамбар салам кадимкиде сырттан келип кысып атат. Жин кирет, кирбейт талаш бар, кирсе да иштен таасир этет. Бул сырттан таасир этип кучактап атат. Бул дегени келген зат Аллахтын элчиси Жебирел периште экендигин айтып атат. Бул жер ошо ыйык Кур'ан-ы Карим түшкөн жер экен да. Ошол жер деп билишибиз керек. Кудай Таалам берекесин берсин баарыбызга тең. 12-нчи дуаны окуй берели. Жараткан Алла Таала жаман кулк мүнөздөн, айыккус оору илдеттен, бирөөгө зар жана кор болуудан өзүң сактай көр. 13-нчү омин. Ыймандуу чөйрөдөн айырба, окуган намаздарды кайрыба, жакындан берип суноону ортого ажырым салдырба дейт. Кудай Таалам ыймандуу чөйрөдөн айырбасын, баргандайын ушу чөйрөнү кармап кетип өтө зарыл экен. Чөйрө таасир этип коет экен. Экинчи, окуган намазды кайрыба дегеним, адамдын окуган намазы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бир намаз бар асманга көтөрүлүп учуп чыгат. Бир намаз бар кара кийим болуп адамга чүмбөт болуп ыргытылат дейт. Ихлас окулган намаз. Анан жакын туугандан бербесин суноонучу, туугандын суноосу жаман экен. 14-чү омин. Түрүлүктүн, кабырдын жана даджалдын фитнасынан сактооңду суранамын.
ıхластуулуктан калтырба. Өзүңө жакын такыба кыл. Жакшыга жанаштыр, жамандан адаштыр. Туура жолго калыс кыл, тетири жолдон алыс кыл. Амин. Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах таалам Хира үңкүрүнө болгон зияратыбызды кабыл кылсын. Хира үңкүрү Нур тоосу. Бул үңкүр ушул Нур тоосунун чокусунда жайгашкан. Бул нерседен маанавый кандай өзүбүзгө өрнөк сабак алабыз десеңиз, адамдын максаты дайыма бийик болуш керек. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп үңкүрлөр бар эле. Азыр мурдагы доордо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда болуп, азыр изи билинбей калган үңкүрлөр көп да. Бирок эмне үчүн ушул үңкүрдү келип тандап алды десе, эң чоң үңкүрлөрдөн болгон себептен тандап алды. Демек адам жашоосунда максатты өтө чоң бийик коюш керек экен да. Болду эми бир умра менен бүттү дебейбиз. Кудайым буйрса сиз ажылыкты ниет кылыңыз, умраны ниет кылыңыз, Кыргызстандын булуң бурчун илим кербени дават менен кыдырып чыгам деп ниет кылыңыз. Туурабы? Биздин сапарыбыз акыретке чейинки жакшы сапарыбыз ушу менен бүтпөйт. Кудайым буйрса мынакей дүйнөнү кезип, бирок дүйнөнү кезгенде эс алуу үчүн эле эмес. Негизги Кудайдын кудуретин көрүү үчүн ыйык сапарлар. Мына Маккада, Мадинада намаз окудук. Маккада окуп атабыз. Эми ошол Масжидил Аксоодо окууну насип кылсын деш керек. Аллах таалам береке берсин. Аталарым, апаларым биз азыр Кабрул Муаллат дейт. Муаллат деген бийик жайдагы кабырларга кетип атабыз. Ал кабыр кандай кабыр? Меккедеги шейит кеткен адамдардын кабырлары бар. Меккеде меккелик жергиликтүү залымдардын убагында динге келе элек адамдардын түшүнүк жок кездеги инсандардын колунан шерт кеткен адамдардын кабыры. Анан ким бар дебейсизби? Бул кабырдын зыйнаты, көркөмү Хадиче энебиздин кабыры ошол жерде болот. Хадиче энебиздин кабыры мына ушул жерде болот азыр, Биз азыр бара турган жер Муаллат кабырына баратабыз. Муаллат кабырында Хадиче энебиздин кабыры бар да. Ушул жерден өтө чоң маалымат. Бул маалыматты меккелик жергиликтүү тарыхчы устаздын үйүнө барып, биз мурдагы сапарда. Анан ошолдон жолдон таанышып, үйүнө барып анан сураган маалыматта. Негизи Хадиче энебиздин кабырын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге жакынкы жерге көмөйүн деген экен да. Дегенде Хадиче энебиз осуят кылган экен, мен кайтыш болсом Меккеге жакын жерде эмес, азыр биз бараткан алыскы жердегиге койсоңор. Эмнеге десе, мурдагы турмушундан кайтыш болгондо 2 балам көмүлгөн эле, 2 баламдын жанына көмүлөйүн деди дейт. Жаш балдардын жанына көмүлгөн адамга кабыр азабы болбойт, жаш балдардын берекесинин жакшылыгы берилет деген сөз да. Ошон үчүн Хадиче энебиздин кабыры бар. Аллах таалам Хадиче энебизден ыраазы болсун. Исламдын эң чоң түйшүгүн башкасын Хадиче энебиз көтөргөн да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Хадиче энебиз бейиштеги аял затынын эң бир төр айымы болуп эсептелет дейт. Айша энебиз бир күнү аял зат экен да, аял заты кызганат экен да. Туура маанинде. Бирок чубак устаз айткандай кызганган туура түшүнүш керек. Эми сизге Алла таала карыган аялга караганда дейт, жаш бикир кызды насип кылды го десе, жок. Хадиче энебиз силердин ордуңар бар, Хадиче энебиздин ордугу бөлөк. Адамдар мени жалганга, төгүнгө чыгарганда мени тастыктабадыбы алгачкы ыйман келтирип. Адамдар бизди коктогонотко сүрүп салганда байлыгынын бардыгын сарптап бизге бекем туруп бербедиби? Ушул биз кайтып аткан Хиро үңкүрүнөн түшкөндө эң биринчи бизди тастыктабадыбы дейт. Ошон үчүн азыркы биз бара турган нерсе, ичибизден келиңиздер, Фатиха сүрөсүн окуп, Ихлас сүрөсүн окуп, Хадиче энебиздин арбагын өзгөчө багыштасак. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ata bir dua kılıp berip koyuңузчу. Ata olma jo'natыңыз. Hatice nevizin arbağını. Amin. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Ya Rabbi, ya Rabbi. Sen merin bir ayında sonunda. Usul okuyan Kur'an'ın payda olgan soğukların Hatice nevizin urpağına, Cenab-ı Şahib özüne, yakınların urpağına bağışladık. Ey Allah, uşular bu dünyada bilip bilbesden getiren kata kemçiğin geçir. Yüzlerin jarık kıl, kavradan, toza otan sakta, kavrun nurdu kıl, kavrun jarık kıl. Amal gitevin on kolundan beri sirot köpürün canıdır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nasip kılıp, Firdavs beşin gül bahçesine nasip kılgın ederiz Allah'ım. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ушул жер болот да. Хатиже невиздин арбагы, Хатиже невиздин сөөгү ушул жерде мынакей. Көрүп каласыздарбы? Токтогонго мүмкүнчүлүк. La yumkinul wuquf sayida hatta nanzil. Tamam. Ошо жана эки жолу айтты да болбойт деп. Мына ушул жерде Хатиже невиздин арбагы бар. Анан Меккеде алгачкы кеткен шейиттердин арбагы бар да. Анан апаларым, мен дуа кылайын аталарым. Сиздер амин дейсиздерби? О жараткан Аллахым, ушул жердеги жаткан сахабалардын арбагынан өзүң ыраазы болгон. Аллахым, ушул жердеги маркумдарды өзүңдүн башпаанегиң алып, кыяматта бийик даражаларга чыгаргын. Өзгөчө ушул жерде Хатиже невиз. Аллахым, Хатиже невиздин баардык кылган жакшылыктарын кабыл кыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хатиже невизди ушундай жакшы көрүп сүйгөн. Бул аламдан өткөнгө чейин башка аял кыялына алууну кыялына да келген эмес. Башка аял алуу оюна да келген эмес эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Хатиже невиздин сүйүүсү дүйнөгө үлгү боло турган эң таза, эң адал, шунчалык бири-бирине туруп берген сүйүү эле. Биздин дагы Кудайым өзүң тагдыр кылып кошкон келинчектерибиз менен, жубайларыбыз менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хатиже невиз жашагандай жашоону насип кылгын. Аллахым, Хатиже невизден балалы кыздуу болгондой, Аллахым бизге да эки дүйнөнүн жакшылыгын бергин. Амин. Аллаху акбар. Бу оң жактагы мечит жин мечити. Карап коесуздар, мына оң жакта турат. Мына могу куполу менен. Бул мечит жин деп аталып калышынын себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Бүткүл аламдарга сени пайгамбар кылып, мээрим пайгамбар кылып жөнөттүк дейт. Ошондо бир күнү Кабада Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким мени менен бүгүн мечитке барат, жиндер менен жолугушканы" дейт. Сахабалардын баардыгы коркуп эметкенде Абдулла ибн Масуд: "Мен барам, Аллахтын элчиси" дедим дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Кабадан кечинде алып келип ушул мечиттин ордуна келип мындай кылганда, мен туруп эле көрсөтөйүн ушул жерине. Келип мындай кылган: "О Абдулла ибн Масуд, мен азыр жиндерге даават кылып Кур'ан окуймун, сен могул жерден чыкпагын" деп буту менен чийип берген тоголок жерде. "Ушул жерден чыга турган болсоң, кыяматка чейин экөөбүз көрүшпөй калабыз" деген. Жиндер алып кетмек да. Ошол жерди буту менен чийип берип туруп, ошол жерде Азирет Абдулла ибн Масуд отурат дагы, анан айтат: "Пайгамбар саллаллаху Кур'ан окуп аткан" дейт. "Шундай кара булуттар келип каптаганынан мен Пайгамбар салламды да көрбөй калдым, үнү да кулагым үгүлбөй ызычуу болуп калды" дейт. Акырын суюлуп жок болгонан кетти дейт. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жиндерди, Йеменден келген, Насибин деген келген жиндер келген. Жиндер келип мындай айтышат да: "Бизди шайтан алдап коюптур" дейт. Неге десе, Алла Тааланын баласы бар, аялы бар деп алдап коюптур. Биз таза ишенип жүргөнбүз. Биз эми коомубузга барып даават кылабыз деп иманга кирип көпчүлүгү. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын элчиси катары өз коомуна кетишкен. Не деп айтышкан? Ташыргыткан жер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жиндер минтип айтышкан: "О Алланын элчиси, биз эми иман келтирдик, бизге бир сыйлык бересизби? Биз ошол нерсени ала келели" дегенде айткан: "Менин үммөтүм жеген эт сөөк ыргытылат го, ошол сөөккө ыргытылганда силер үчүн кайра эт өсүп чыгат, ошону жейсиңер" дейт. Ал эми чөп чарды биздин малдар жеп туруп, анан жанагындай таштап коет го, таштанды кылып аркасынан, кык сыяктуу кылып. Ошол кыктан силердин улооңорго, аттыңарга, улооңорго кайра чөп өсүп чыгат. Ошол силерге белек болсун" деген.
Ошон үчүн шариятта сөөк менен ажаатканага кирип истинжа кылып, жанагындай истинжаны түшүндүңүздөр да. Ички тазалык. Ички тазалыкта сөөк колдонулбайт. Ички тазалыкта чөп-чар жанагындай кыктар колдонулбайт. Биринчиден нажасат тилип кетет, экинчиден булар жиндердин азыктары болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошолорго бөлүп берген, Кудайдын кудурети менен ошондой сөөк бар жерде өтө өсүп чыгат. Ошон үчүн сөөк бар жерде, малдын кыгы бар жерде, гүл төгүлгөн жерлерге жаш балдарды, кечкисин кыздарыбызды бастыруудан этият болуш керек. Жиндеп калыптыр, жинилешип калыптыр деген сөз бекеринен эмес. Аллах Таалам ыраазы болсун. Ошонуз менен биздин зыяратыбыз акырына чыкты, 8 жерге бардык. Азыр эми Кудай Таалам ушул зыяратыбызды кабыл кыл деп салават айтып барсак иншалла.